бир иштин майын чыгарып катыра билген өтө жакшы экен. Чыңгыз Айтматов деле зоотехник да. Анан жазуучу болуп кетти дегендей. Чыгармачылыктын өзүнүн баягы чеги жок. Бул кесипти негизи бүткөн эмессиз, Кино тарта турган кесип окуу жайды бүткөн эмесмин. Мурдатан ошондой жөндөм бар беле. Элге чыксак, ошондоп киного тартылсак деген ойлор болчу. Исламга келип сүннөттөрдүн коюп дегендей. Мода сыяктуу айландырып, же болбосо тренд сыяктуу кылып алгандар дагы көбөйүп кетти. Мен муну каршылап айтып аткан жокмун. Мен олуттуу эле айтып атам. Эми бирок адамдардын жүрөгүн карап айтыш кыйын. Азамат ой ушу качанга чейин деп ушундай бир сөздөрү таасир еттиби? Давачылар келип калган. Кудай деген бар, ислам дин деген бар. Мечитке чакырып, мечиттен ушундай бир сонун баян болду. Кайсыдыр бир адамдын бир айткан сөздөрү Негизи эле ушул динге кызыгуу тармагымда ошо чубак ұстаздардын сабактарын көрүп баштоо менен болду да. Карыз деген аталыштагы тасма тартыпсыз. Исламды туура эмес көргөзүп, өзүм мусулманмын деп орто жолдо аферисттер көбөйүп кетти. Бейшенен таманын астына дегенди тартты эле элдин баары аябай көрдү. Апасын Меккеге жөө көтөрүп барат деген эле бул чоң ойго салат да. Топуну кийгизип алып анан исламдын идеологиясын акырын кылтыйтып бизге сиңирип атат. Мындай суноолор бизге эле эмес, пайгамбарыбызга да мындан өткөн суноолор келген. Этил Байсалов өзү батыш баалуулуктары, демократия деп жүргөн киши да негизи. Көрдүбү ал киши киноңорду? Көрүп аябай жактыр, анан бул кино чыгыш керек, элге пайда бере турган кино экен. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маегибизди, пикирлешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде кезекте коногубуз бар. Коногубуздун аты жөнү Азамат Исмайлов. Азамат мырза, кош келипсиз. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Ассаламу алейкум. Чакырууңузга рахмат. Аябай. Сиздин маектерди, пикирлерди, сизге келген коноктордун баарын көрүп отуруп, абдан кызыктуу. Рахмат. Анан чакырганыңыз да күтүүсүздөн болду. Эми мен ошо конокту чакырганда буга чейинки берген маектерин, интернет ааламында эмне деп сүйлөдү, ал жөнүндө эмнелер бар, ошо жөнүндө бир сыйра карап коем сөзсүз. Бул эми жоопкерчилик дегендей. Мисалы үчүн сизди карасак, Азамат Исмайловду мындай Google издөө дегенден карасам, сиз тамашоодо талантыңыз менен ушу таанылган инсан экенсиз. Анан юморго жакын экенсиз, адамдарды күлдүргөнгө позитив менен ушундай. Эми тамашоодо ошондой да. Анан шоу бизнес жагындагы катырат экенсиз. Анан кинолордо ролдорду аткарыпсыз. Эми элге түшүнүктүү болуш үчүн эмне жөнүндө кеп болор. Анан демек актерлук жайыңыз бар экен. Анан кинодо тартылып элетин болбостон өзүңүз анан кино тарта баштапсыз. Бир нече кинолорду тарта баштапсыз. Анан режиссерлук чымыныңыз бар экен. Элди күлдүрүү жагынан шапылдап мындай ар кайсы мындай биз заманыбыздагы бир көрүнүштөрдү, бир персонаждарды аткарып, элдин өзүнө көрсөтүү жагын ошо юмор менен чымчып коймой жагыңыз бар экен. Анан баягы Азамат мырза чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун деген ушундай сөз бар го. Анан ошо сиз мен жогоруда атап өткөндөрдүн көп тармактар боюнча ошо чымыныңыз бар экен, талантыңыз. Ошондо сиз кайсы биринин устасысыз, кайсы биринин касапчысы болосуз, ошондо кайсы жагынан көбүрөөк сурасам болот дейм да. Жакшы суроо болду. Мен бир жолу студент кезде өзүм кесибим боюнча сүрөтчүмүн да. Улуттук көркөм сүрөт академияда, Тургун Майсатов атындагы академияда окуганбыз. Сүрөтчүлүктү. Анан ошол убакта тамашага чыгып, анан сахнага чыгып ушинтип жүрсөм, анан агайым, биздин бир агайыбыз бар эле, ошол айтат: сүрөтүн тартпайсың, эмне арка жакта жүрөсүң депчи. Анан агайга айтып атам: агай, мен сүрөт тартканга да жетишип атам, ал жака чыкканга да жетишип атам. Мен бирине бири тоскоол болбосо чыга бербейминби десем. Анан талантта көп кырдоо болгон жакшы да. Өзгөчө сүрөтчүлөр мындай бүт тармагын карап түшүнүп билген адамдай тажрыйбалуу чогултуш керек десем. Анан мен да кошуп айтып кеттим: Сүймөнкул Чокморов актер да болгон, спортсмен да болгон, сүрөтчү да болгон десем, сен Сүймөнкул эмессиң да деп атпайбы? Анысы калып башымды ортпой сүрөтүн тартчы деди эле. Анан ошол агайга кызыктай болуп калгам ошол убакытта. Анан чындап кээде ойлонуп көрсөм, сиз айткандай чымчык сойсо да касапчы сойсо дегендей, бир иштин майын чыгарып катыра билген өтө жакшы экен. Анан бир иштен эки ишке секирип жүрө берген өзү жакшы эмес. Бирок жалпысын алганда
биздики баягы чыгармачылык болуп аткандан кийин сүрөтчүлүктө анан бул биз Тама шоунун мектебине өтүп калдык. Анан ал жакта ошол искусствобуз 4кө бөлүнөт деп коет эмеспи? Кол өнөрчүлүк, музыка, адабият, театр жана кино депчи. Анан ошол кино тармагы баардыгын камтыйт экен. Бул ошо кол өнөрчүлүктү дагы, сүрөтчүлүк, адабиятты дагы, жазманы, андан кийин музыка тармагындагы, анан аткаруу тармагында ошол бүт искусствонун бар тармагын баарын кармап, анан кино баарын чогултат экен да. Анан режиссура тармакка өтүп кеткендин себеби баягы өзүм актер болуп жүргөндө режиссерлор муну аткар, тигини аткар, минтип айт, тинтип айт дегендерди кээде жакпаган жерлери болот. Аткаргым келбеген жерлери болуп калган учурлар болуп калды жеке мен үчүн да. Профессионалдуу актерлор өзү негизи тандабайт деле. Бирок жеке мен өзүмдүн ой пикирим анан мындай кээде сценарийден келишпестик өзүмдүн идеологиялык жактан деген сыяктуу ушундай карама-каршылыктар болгон себептен анан кийин кой өзүм режиссер болуп өзүм ошо өзүмдөгү ойлорду тартайынчы деген максаттан анан ошол тармак көбүрөөк кызыктуу болуп анан ошол жака өтүп кеттик. Болбосо башында баштаганда ошол КВН ойноп жүрүп, кыргыз тилинде Тама шоу ойноп жүрүп, анан ошол жактан жазганды дагы, аткарганды дагы, айтмакчы ырдаганды дагы, күлдүргөндү дагы, сценарий жазганды да ошол жактан үйрөндүк. Бирок баягы ал жакта мындай үтүр точкасына чейин баягы чоң окуу жайга окшоп мынча жыл окуйсуң деген эреже болбогондуктан баягы жалпысынан үстүртүдөн жакшы эле үйрөтүп кетет да. Анан калганда болсо тажрыйбага өтүп кетти. Эми Азамат мырза, мен муну негизи мына көрүүчүлөргө деле түшүнүктүү болуп атат. Сиздин баштапкы кесибиңиз негизи сүрөтчүлүк экен. Сүрөт менен тартышыңыз керек экен. Мен андай өңүттө деле мындай тийишип туруп аткан жокмун. Көбүн эле жасайт экенсиз, анан кийин мындай бирөөсү менен кетпейсизби дегендик эмес. Антчы болсо мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов деле зоотехник да. Негизи зоотехниктин мал доктурлугун кылыш керек эле. Анан жазуучу болуп кетти дегендей. Анан жазды эле жаман эмес эле жазат экен да. Ого, дагы кандай жазат экен дегендей. Анан ошо мен сурайын дегеним эми ырды дагы мындай карап көрүп, мындай бул жеңил желпи дебейм, бирок жанагындай Келин Келгенский деген сыяктуу ошо замандын талабына ылайык бул эми мындай ошол учурда элге жаккан мындай өтө деле баягы мындай татаалдаштырбаган, мындай элге элдин көңүлүн ачкан, жакшы маанай тартуулаган бир ырды да ырдап көрүпсүз. Анан актерлукту деле кана бир актер болуп көрөйүнчү деп аткарып көрүпсүз. Режиссерлук да кылып көрүпсүз, ислам жагына да кетипсиз, ал жагынан дагы бир нерселерди түшүнүп өзүнчө ушундай ар тараптуу болуп атыпсыз. Бирок ошолордун арасынан кайсынысы көңүлүңүзгө жакын, кайсынысын өтө профессионалдуу аткарып атам деп ойлойсуз? Же бүт баарын профессионалысызбы же? Жок, мындай бүт баардыгын профессионалдуу деп да айтыш, анан профессионалдуу эмес деп да айтыштан алыстын. Анан өзүмдүн деңгээлим жетишинче, колумдан келишинче, дараметим жетишинче кылып жатабыз. Өзүмө жаккан ишти кылып жатам. Эми чыгармачылык деген жана орустар айтып коет, я художник, я так вижу дегендейчи. Кээ бир сүрөтчүлөр мен ушундай көрүп атам деп коет эмеспи? Шылтоо да эми. Бирок чыгармачылыктын өзүнүн баягы неме деп коет эмеспи? Чеги жок. Анан ар ким ар кандай түшүнөт, ар ким ар кандай кабыл алат, ар ким өзүнө жараша кабыл алат дегендей баягы китеп окуганда китепти дагы окурмандар бир адам окуса такыр башкача түшүнөт, башка адам окуса такыр башкача түшүнөт. Анан өзүнүн деңгээлине, фантазиясына, ой жүгүртүсүнө жараша, дүйнө таамына жараша дегендей кээ бир чыгармачылыкта ошондой жагынан жеңил экен да. Мындай бир ойду айтып коесуң, анан ар ким ар кандай түшүнө берет. Бирок негизги бир багыты бар. Анан бул чыгармачылык кылып атканда азыр мага көбүнчө жакыныраак болгон ошол режиссура тармагы болуп атат. Өзүм кино тарткан акыркы 2017-жылдан баштап өзүбүз Чебер деген студия ачып, анан ошондон бери кино тартып келе жатабыз. Быйыл 10-чу кинобуз тарттык. Азыркы учурда мына Карыз деген кинобуз кинотеатрларга чыгып жатат. Анан мага азыркы учурда аябай ушул жагы көбүрөөк жагып, көбүрөөк ушул тармак менен алек болуп атам да. Бирок ушул атайын кино тарта тургандардын бул кесипти негизи бүткөн эмессиз, негизи окуу жайда же кантип бирөө үйрөткөнбү? Жок, кино тарта турган кесип окуу жайды бүткөн эмесмин. Бунун баардыгы ошо тажрыйба менен келди. Башында өзүм тартылып жүрүп, анан өзүм тартып көрбөйм деп көрүп, анан ошентип уланып кетти да. Бирок андай кино тарта турган жагында дипломдук, кесиптик диплом жок да.
Бирок ошол баягы мисалы үчүн математика, химия, биология жагына эмес. Мисалы ошо гуманитардык багытта, өнөр багытында, искусство багытына кетипсиз да. Мурдатан ошондой жөндөм бар беле. Мурдатан эми баарыбыздыкы негизи мындай ошо өнөр адамдарын карасаң, мектепте аябай активдүү болуп, ошондойлорго катышып, күлдүрүп, ошо жагынан мындай таланты бар болот да. Сизде кандай эле ошо? Негизи ошо мектепте сүрөт академияда мен 2000 жылдары интернат болчу бул. Сүрөт жатып окуйсуң да ал жакта. Анан ошол интернатта окуп жүргөн кезде эле мектептин ичинде өзүбүздү активдүү алып жүрүп, анан ар кандай иш-чараларга, майрамдарда алып баруучу болуп, аркы берки андай нерселерди алып барып, анан чыгып күлдүрүп дегендей. Мурда интермедиа деп коечупуз. Интермедиа аткарып эле ушинтип жүрчүбүз. Анан бирок кыялымда ушул телевизордо жүргөн адамдарды, кинолорду көрүп, телевизордо ТВга чыгып жүргөн белгилүү адамдарды көрүп, анан кыялданчу элем ушу атактуу болсок, биз дагы элге чыксак, ошентип киного тартылсак деген ойлор болчу. Бирок кандай жол менен, кантип, качан деген ой жок болчу. Бирок жалпысынан ошол түшүнүк, ошол кыял бар болчу да. Анан бир күнү эле бизге Башаламан деген кино тартып келип калышты. Элдер Айылчиев деген агабыз бар. Ошолор биздин ошо окуу жайга, жатаканага келип кино тартып калган экен. Анан биздин мугалимибиз айтып калды: Азамат, сен бизге кино тартып келди бирөөлөр. Ушинтип активдүү жүрбөйсүң, аткарып жүрбөйсүң, бар аткарбайсың, колуңан келет деп эле ошол агай сунуштап калды. Номерин берди. Анан барсак эле азыркы Правда көчөсүндөгү көпүрөнүн астында тартып атыптыр. Ошол белгилүү кичинекей эпизод бар. Анан барсам кечип калыптырмын. Анан Элдер беке карап туруп, ушундай киного тартылайын деп келдим эле, агай жиберди десем, карап туруп кечип калдың деди. Анан балдар тартып туруп, анан аягында кичине бооролуп кетти окшойт. Анан кое тур азыр. Бул балдар аткарып бүтсүн. Эгерде могу баланын ордуна аткарасың, жакшы аткарсаң, калдың, жакшы аткара албасаң, ошо жөн эле массовка болуп туруп коесуң. Арттагы актер болуп деди. Анан эмне кылыш керек десем, налог салыш керек деп койду. Анан бизде интернетте анын баары бар болчу да, дедовщина деген бар болчу. Анан ошол жакта эле сөздөр менен импровизация болуп жарымыз. Анан кетти. Тиги режиссерго жаап, артта турган командаларга барып күлүп эле, сонун. Ошондо биринчи жолу аткарып, өмүрүмдө биринчи жолу киного тартылып көрдүм. Анан ошондон ары карай кызыктуу болуп, анан ошол тармакка көңүл бура баштадым да. Анан кийин кыргыз тилине тамашоо ачылып калды. Анан ал жакка тапшырдык. Анан тамашоодо жүрүп, эл таанып, антип калып, кинолорго тартылып калдык, эпизоддорго. Ошентип кино дүйнөсү кызык болуп кетти да. Анан кийин өзүбүз тартып көрөлү. Анан 2017-жылы анан бир кино тарттык, Чала спорттук Малайзияда деп, комедия форматта. Андай деле чоң ой, чоң пикир, философия жатпайт, бирок кичине болсо да бир кызыктыраак болсун деп Малайзияга тартып келгенбиз. Алгачкы кинобуз да. Анан кийин ошол кино тартып келгенден кийин аны түшүнө баштадым. Демек, бул кино тармакта күч деген чоң экен депчи. Көп нерсени айтса, көп нерсени элге жеткизсе, анан багыт берсе болот экен. Таасири да аябай чоң экен деп. Себеби дегенде баягы 2000-жылдары билесиздер, тиги Бригада деген сериал чыккан Русияда. Ошол кинонун, сериалдын таасири чоң болуп, ошол жакта кылмыштуулук 50%га чейин көтөрүлүп кеткен экен да, кинонун таасиринен. Ал жакта жаш жигиттер аскерге кызмат өтөөдөн качып калган учурда Кадеты, Спецназы деген сериалдар чыгып, солдаттар жөндөчү. Анан ошол сериалдар чыкканда өз эрки менен армияга барабыз, аскер кызматын өтөйбүз дегендер көбөйүп, ошол эле сериалдын таасири аябай чоң күч болгон экен. Кийин бизде деле бир убакта билесиздер, жанагы Казакстанда Рекетир деген кино чыккан. Ал убакта да криминал өскөн бир сера. Айтор кинонун таасири аябай чоң экен да дүйнө жүзүндө. Анан бул Султан Абдулхамидтин дагы айткан сөзү бар го. Адамды, коомду башкаргың келсе, аларга таасир бергиң келсе, анда чыгармачылыкты, өзгөчө бул театр искусствосын, анан китеп жазууну көбөйтүш керек дегендейчи. Гитлердин да айтканын угуп калганбыз, ошол дүйнөгө таасир бергиң келсе, ошол театр, кино, анан ошол искусстволорду көбүнчө күчөтүш керек, кинолор көбүрөөк тартылыш керек деп. Согуш убагында согуш жөнүндө духту көтөрө турган кинолор көбүрөөк тартылып калат, ырлар көбүрөөк жазылып калат дегенде. Анан ошо кыскасы чыгармачылыктын таасири коомчулукка аябай билинбеген менен өтө катуу экенин билдик да. Анан ошол тармактан акырын өзүбүздүн оюбузду айтканга, элге бир жакшы бир нерселер жеткизгенге аракет кылып, ошол кино тармакка өтүп кеттик. Негизи дагы бир мындай бир тенденция бар да. Өнөр адамдарында, искусствода ырдап жүргөн, бийлеп жүргөн адамдарды карасаң, бир маалда эле мурдагы анча-мынча жасап жүргөн нерселерин жасабай, мен ушу исламга келдим, мен жашоонун маанисин түшүндүм деп эле ушинтип мындай токтолуп калышат да.
Анан сиздикинде да ошондой период окшош бар да. Исламга келип сүннөттөрдүн коюп дегендей. Мен муну каршылап айтып аткан жокмун. Мен олуттуу эле айтып атам. Кандайча ушул ислам жагына акыйкат жол, туура жол, сиротал мустаким жол деп коет го. Ошого кандайча бурулуп калдыңыз же бул жөн эле мындай трендпи мындай дегендей. Эл кылганды кылып коеюн дегендей. Андан мени да ойлондуруп жүргөн суроо болду. Негизи чындап эле ошол сиз айткандай тилекке каршы азыркы учурда исламды маңызын түшүнбөй, бирок тренд катары же мода катары көргөндөр дагы тилекке каршы көбөйүп кетти. Эми бирок адамдардын жүрөгүн карап айтыш кыйын, кээ бирөө чын жүрөктөн кылып аткандыр, балким түшүнбөстүктөн анан баягы жолун билбегендиктен туура эмес жол менен кылып аткандыр да балким. Бирок жалпысынан алганда ошол мода сыяктуу айландырып, же болбосо тренд сыяктуу кылып алгандар дагы көбөйүп кетти. Эми бул кээ бирлери капыстан кылат, кээ бирлери атайын ошол исламдын сүрөтүн жабынып, элге жабыныш үчүн, элдин кандайдыр бир ишеничти алыш үчүн кылгандар да бар. Жеке өзүбүз мен өзү ата энем экөө тең доктурлар. Бизде үйдө мындай баштан эле ислам бар деп айтыш кыйын. Анткени атам да апам дагы экөө тең медицинада медиктер окуган, экөө тең ошол илимий тармакта иштегендер. Анан өзүлөрү да айтып калат, биздин убакта такыр башкача болчу. Жашоо, дүйнө тааным деген, Кудай кээ бир учурда биздин убакта Кудай жок деп окутуп, мектептен ошентип үйрөтүшкөн деп. Жанан башында менин да ушундай нерселеримди баягы сакал коюп намаз окуп жүргөндөрүмдү мындай, ай балам койчу, сакалыңды алып эле койчу. Анан бир жылда бир айт намаз, жума намазга барып койсоң болот да, 5 мал намаз окуп эмне кыласың дегендагы ойлорду айтып жүрүшкөн. Анан кийинчерээк мындай өзүң дагы такшалып тарбияланып калдым мен жеке өзүм. Анан ата энеме болгон мамиле дагы өзгөрдү. Анан алар дагы түшүнүштү. Анан кыскасы алар дагы менин оюма кошулуп, анан туура эле кылып атпсың деген сөздөр айтылды да. Жок, ошо эмне кырдаал таасир болду жана же болбосо кимдер таасир этти? Мындай туруп эле бул демек мен түшүнгөндө өзүңүздүн тандооңуз болуптур. Ата энеңиз медик экен. Алардын көз карашы башкачараак экен. Бирок сиз эле ушинтип эле же бир роликтерди көрүп, же жанагындай таксырлардын баяндарын көрүп таасир эттиби, же бир досуңуз бир учур болдубу, ай Азамат кой ушу качанга чейин ай деп ушундай бир сөздөрү таасир эттиби, же кайсы кырдаал таасир этти? Бул мындай болуп калды. Баягы мен өзүм жеке жашоомдо башта ушул менен баштадым да, баягы үйдө динден алыс адамдар эле деп. Жанан мен кичинекей кезимде баягы Куран окуган адамдарды Куранды укканда өлгөн адамга окулат, бул өлүк менен байланыштуу деген бир негативдүү түшүнүк бар эле да. Анан Куран окуган жерде бирөө өлүптүр деген эле түшүнүк бар эле. Анан жүрдүк анан 2000-жылдары анан үйүбүздү такылдатып даватчылар келип калышты. Айылда чоң атамдын үйүндө каникулда жүргөн кезде анан ага чейин дин жөнүндө такыр түшүнүм жок эле. Чоң апам корксоң ушу келмени айтасың, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп. Жаттым тынч, жастым кенч, тилим Куран, тилегеним иман деп айтасың. Коркпо, Кудай деген бар деп мындай үстүртөдөн айткан. Ошол негизги келмени анан жанагы жатардагы кыргыз тилиндеги дуаны үйрөткөн. Болду. Башка түшүнүк жок. Анан ушинтип жүрүп, бирок жеке өзүм ошол кичинекей кезимде эле үйдө 1-класс, 2-класста илгери ушундай болчу. Мен өзүм 88-жылдык болом. Анан ата энем жумушка кетет. Анан үйгө бизди камап кетчү. Илгери ушундай болчу, билесиздер, балким сиздерде өтүп калса керек. Шаарда сырттан култап кетет, үйүнүн ичинде жата бересиң. Ата энең жумуштан келгече. Анан жатып алып, ар кайсы нерселерди ойлончумун да. Анан адам баласы жаралдык, өлдүк, бүттү. Анан биз капкараңгы эле ааламга түшүп калабызбы, космоско учуп кетебизби, эмне болот деген ушундай бир ойлор келчү. Ойлонуп түшүнө албай эле жүрчүмүн дагы. Анан ошол 2000-жылы жанагы чоң атамдын үйүнө барганда, айылда жүргөн кезде жанагы даватчылар келип калган. Кудай деген бар, ислам дин деген бар. Деп анан мечитке чакырып, мечиттен ушундай бир сонун баян болду. Биринчи укканда эле жүрөгүмө жакты дагы. Анан чоң атам айттым, ушу келип турсам болобу мечитке десем, балам келе бер деди. Анан ошо менен 3 күн тиги даватчылар менен чогуу келип көрүп жүрүп, анан ошол жактан биринчи исламий түшүнүк пайда болду. Эң алгач Кудай деген ким, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ким, анан ислам деген эмне, анан каяктан жаралган деген түшүнүктөр келип, бирок баягы кичинекей боласың да, 12 жаш болсо керек. Анан ошентип жүрүп
анан акырындан ошол ичтеги ой пикирлер чоңой баштады. Жүрдүк мектепте окуп жүргөндө студент кезде деле көп мындай динди карманып намаз окуганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени баягы окуу системасы бар, башка акча албайсың дегенечи. Анан аяктан намаз окуганда эле болчу эмес. Анын үстүндө ал убакта дедовщина, мушташ, ар кандай учурлар болот эле. Кыскасы окууну бүткөндөн кийин анан өзүбүз кызыгып, анан намаз окуп, динди изилдеп отуруп, анан акырындан ошого келдик. Баягы бул дароо эле келип калбайт экен. Жашоомдо деле мындай өйдөй чоң бир окуя болуп кеткен жок, мындай дароо эле деп ойлонуп кирип кете турганчы. Акырындан топтолуп келе берди. Анан кыскасы аягында ошол үйлөнгөндөн кийин 2015 үйлөндүк, 2014 үйлөндүк. Ошондон баштап анан дагы бир ой кошулду үстүнө. Мурда жалгыз адам өзүң үчүн ойлонуп жүрсөң, үйлөнгөндөн кийин эки адам үчүн ойлонот экенсиң, жашоону дагы бир башкача көз караш менен карайт экенсиң. Анан ошонун баары келип отуруп, акыры ушул жакка жеттик. Бул жол түгөнбөгөн жол. Аягы жок. Үйрөнүш керек. Адам өмүр өткөнчө илим алыш керек дегендей эле, бул жолдо өмүр өткөнчө илим алып, өмүр өткөнчө үйрөнүш керек деген эле да. Биз азыр бир учунда эле турсак керек, башталышында эле деген ой. Анткени кээ бирки адамдарга ушундай бир жолго келүүсүнө ошол кыйналып, кысталып, өйдө ылдыйды көрүп, анан аябай бир жаны карайлап турганда келет экен. Кээ биркилери болсо ушундай бир мансапка, байлыкка жетип, анан кайсыдыр бир адамдын бир айткан сөздөрү, кыймыл аракети, анын эсин оодар койгон бир ушундай бир процесстер таасир этет экен. Сиздикине мындай өзүңүз мечитке барып эле жанагы баянды угуп, анан кийин акырындан келген турбайсызбы, ошол жолдо турбайсызбы? Мына бул кино жаатында Бейшенен таманда деген жанагы фильм чыкпады, өтө популярдуу болду, элге аябай сиңимдүү болду, кассалык жагынан дагы аябай кирешелүү, өзүнчө аябай башка тилдерге да которулуп аябай жакшы болду да. Бул эми темасы ислам тематикасында экен. Анан сиз болсо мына жакындан бери мына ушул өзүңүз кино тартып атам деп атпайсызбы? Карыз деген аталыштагы тасма тартыпсыз өзүңүздүн режиссерлугуңузда. Ошондо мунун тартуу идеясы эмнеден улам болду? Жанагы Бейшенен таманын астына дегенди тартты эле, элдин баары аябай көрдү. Анан аябай кирешелүү болду. Бул дин темасын эл көрөт турбайбы? Дегендей дагы ушундай бир күмөн болуп кетет экен да. Балким ошондой негизде тарткандыр эми. Кино тартканга жараша эми кирешелүү болуш керек да, акчаны түшүш керек дегендей. Эмне идеясы эмнеден болду? Кимде пайда болду бул идея алгач? Сиздин сөзүңүзгө улай, сурооңузга башында бир кичинекей нерседен баштап коелу. Биз Чубак устаздын жаназасына катышып калдык. Бул жактагы, анан Жалал абадта болду. Ага чейин устаздын сабактарын аябай көрүп, анан негизи эле ушул динге кызыгуу тармагымда ошо Чубак устаздардын сабактарын көрүп баштоо менен болду да. Баягы кичине тереңирээк кирип баштагам. Анан ошонто отуруп устаздын сабактарын көрүп отуруп аябай кызыктуу болчу. Көп нерсени үйрөнүп отурдук. Анан бир күнү биз жакшы көрүп жүргөн өзүнүн атабыздай эле сезим болуп калган, жеке баягы мамилебиз деле жок болчу. Бирок экран артында аябай жакшы көрчүкпүз устазды. Анан өткөндө өзүнүн атабыз өткөндөй эле болду. Атам дагы Чубак устаз өткөнгөн өзүм атам чалып, балам ушул көңүл айтып, кайрат кыл ушундай деп, анан атам айтып калды, ошо көңүл айтып калды. Анан ошо менен жаназага бардык. Жаназага барган кезде ошо көрдүк, пандемияда элдин баары өзүнүн туугандарынын жаназасынан качып калган учурда коркуп, оору жугуп калбасын деп калган учурда ошол нерседен эч нерседен коркпой бир топ эл чогулуп калды да жаназага. Анан ошондо көп адамдар ыйлады, көп адамдар чындап эле мен деле бир Чубаксыз өткөндөн бир 10 күндөй бир башкача акыбалда жүрдүм. Аябай мындай бир кызыктай болчу, бир чоң нерсени жоготкондой болчу. Анан баягы бул Аллах Таала айтып коет эмеспи, тиги бир адамды жакшы көрө турган болсо, Аллах Таала ошол адамды башка адамдарга дагы жүрөгүнө махабат салып коет депчи. Анан устаздын чындап эле эмгеги элге сиңген экен, баягы карапайым эл аябай жакшы көргөн. Динди карманганы деле, карманбаганы деле аябай чоң жоготууну сезди да. Анан ошондо барып жаназасына катышкан учурда баягы өмүрүбүздөн өткөн соң эл эмгектен эстесин дейт го. Адамдын Чубак ажынын, Чубак устаздын элге кылган мээнети эмгеги ошол жакта көрүнүп турду, сезилип турду.
адамдардын сый урматы, өзүнүн жанын тобокелге салып ооружуп калбасын деп пандемияда ызы чыгып аткан кезде ошого карабай келишти, биз деле бардык. Анан түшүндүм, демек адам бул жашоодо ушундай кызмат кылыш керек экен, элге ушунчалык пайдасы тийиш керек экен. Анан адамдар өзлөрү эле баалап алат экен. Андан тышкары мына устаз өткөндөн бери азыркы күнгө чейин интернеттен видеолор чыгып калат, өтө актуалдуу, азыркыга чейин тирүүдөй эле. Анан сенин темаңды сага кайрылып айтып аткандай болот да. Анан ошол сезим дагы бир чоң нерсени ойготту. Демек биз бул жашоодо максатыбыз жөн эле жашап өтүп кетип, эптеп эле акча таап мындай күнүмдүк жашоону көрүү эмес, а бир ушундай бир эмгек калтырыш керек экенбиз, из калтырыш керек экенбиз, адамзатка бир пайда бериш керек экенбиз деген дагы бир ушул ойдо бекемделип, анан ошол ойдон кийин анан ушул жолдо дагы бир тереңирээк иштегенге аракет кылып отурдук. Анан негизи эле ушул Карыз деген кино тасмабызды тартууда бул кичине кинонун ичинде диний темалар кичине кененирээк ачылган башка кинолорубузга салыштырмалуу. Мындай кинону тартабыз деген ой мурунтан эле бар болчу, бирок жеке өзүбүздүн оюбузча эл даяр эмес, анан дин иштерге оюнчук эмес, тамаша эмес деген кабыл алуу болобу болбойбу, эл кандай кабыл алат, анан өзүбүз да тажрыйбабыз аз болгондон кийин туура эмес кылып албайбызбы деген коркунучтун айынан дагы биз жүрө бердик. Бирок Бейшене деген кино негизги эле баягы мааниси ошо апасын көтөрүп Меккеге алып барат деген эле болбосо, ичинде андай деле мындай диний темалар жок кинодочу. Анан демек эми бул баягы негизги биз баары түшүнгөндөй эне деген биз үчүн мусулмандар үчүн өзгөчө ыйык, кыргыздар үчүн өзгөчө ыйык. Анан энеге болгон сый урмат, ар бир адам ошо апамды сыйласам, бизде айтып коет бейиш эненин таман астында деп бекерден айтылбайт, ошо эң биринчи энелерди, апаларды сыйлаш керекпиз деген ошол сезим дагы көп адамдын жүрөгүндө болгондуктан көп адамга жакты. Анан бул чындап эле сиз айткандай бир кандайдыр бир деңгээлде ошол диний деп коелу теманы кинодо камтыган бир кинолордун бири болду. Элге бул бүткүл мусулман дүйнөсүнө жагат бул кино. Бул темасын апасын, синопсиста апасын Меккеге жөө алып барат, көтөрүп барат деген эле бул ушул эле кичинекей тема адамды чоң ойго салат. Анан ошол темасын укканда бул бүткүл ислам ааламына өтө турган кино. Андан тышкары негизи эле бизден башка деле мусулман эмес болсо деле, кыргыз эмес болсо деле баягы эне деген түшүнүк баары бир адамзатта бийиңк турат деген үчүн башкаларга эле өтө турган кино да. Сиздин сөзүңүз кулай, бул биз кино тартардын астында бир четте ошол элдердин да келиши, андан тышкары Казакстанда дагы бир кино тартылган, Молдо деген кино тартылган, элге аябай жакшы кирди. Анан биз да ойлодук, демек биздин коом деле бир четинен даяр болуп калыптыр. Анан экинчи жагынан бизде ошо сиз айткандай жанагы исламды жамынып, исламды туура эмес көргөзүп, өзүм мусулманмын деп алдаган орто жолдо аферисттер көбөйүп кетти, адам акысын жегендер көбөйүп кетти. Анан негизи эле бизде ошол мошенничество, интернет мошенничество көбөйгөн үчүн да ошолордун баары мындай бүт баары келип бир үйүлүп калды да, топтолуп калды. Анан камтып туруп ушунун баарын камтыган бир кино тарталы деген ой чыкты. Анан ошондон улам азыркы учурда актуалдуу темалардын бири адам акысы, карыз, мошенничество. Анан ошо баш каарман негизи аферист, мошенник болот бул кинобузда. Адам эптеп алдап жүргөн, адамдарды мындай курутуп жүргөн киши болот. Анан ошол адам акысы деген бар, Кудай деген бар. Биз кыяматта өлгөндөн кийин жана жаназада түбөлүктүү жашоодон күтүп жатат деген адам өзүнө өзү бир анализ берип, өзүн бир ойго сала турган жерлери бар. Анан ошондон каарман оңолот да кинодо, жалпысын айтканда. Анан биз дагы ушундай жолдо жүргөн адамдарды бир сабак болсун деген максатта, балким карызы барлар карыздан кутулсун. Карыз деген тема бул адамдардын ортосундагы акчалай карыздан тышкары Кудайдын астында карызыбыз бар, мекендин алдында, ата эненин алдында карызыбыз бар деген теманын баарын камтыганга кошконго аракет кылдык. Бирок негизгиси ушул адам акысы болду да. Байкалбаган менен бул сиздин режиссерлугуңузда тартылган ушул карыз деген тасмада идеология жатат да. Ал идеология так айтканда ислам идеологиясы, ачык айтканда. Бул жерде ошол каарман адашып, мүдүрлүп, чалынып, туура эмес иштерди кылып, анан кийин исламдын концепциясын түшүнүп, анан кийин жаман күнөө иштерди кылсаң тозокко түшөсүң, жакшы иштерди кылсаң бейишке түшөсүң деген конкреттүү түрдө исламдын бир түшүнүктөрү бар. Ошол кадимкидей эле көрүп аткан адамга сиңирилет.
намаз окуу, намаз деген бул мындай деп анан допу кийип алып намаз окуйт, өткөн күнөө иштерине өкүнөт, тобо кылат. Кадимкидей эле бай исламдагы мындай кыл, тобо, намаз деген сыяктуу нерселер акырын ошол көрүшүгө берилет да. Анан муну Бали, сонун кино аркылуу, кинонун тили менен сонун жеткириптир Азамат деп бол чапкандар да болот, күмөнсүз. Анан ошол эле учурда аны жээригендер дагы. Бул эмне бу топуну кийгизип алып анан исламдын идеологиясын акырын кылтыйтып бизге сиңирип атат. Биз деген кыргызбыз, биз деген өзүбүздүн наркыбыз бар, биз өзүнчө улутпуз деген сыяктуу да катмарлардын ушундай бир карама каршы маанайына мындай даярлайсыз да, Жашоо өзү ушул экен. Эч качан бир багытта бир өңчөй адамдар болбойт экен да, бир ойлуу. Ошол эле исламдын карманып жүргөн адамдардын ичинде эле кайчы пикирлер бар. Бул кино жакшы же жакшы эмес, туура же туура эмес деген сыяктуучу. Анан эми биз баягы жалпысынан бир кичинекей болсо да пайда болсо, биздин максатыбыз адамдарды намаз окутуп, анан адамдарды бейиш тозокко бөлүп, анан могу ислам эле туура деп айтуу эмес, бир жол көргөзүп коюу, бир вариант көргөзүп коюу. Анан адам өзү тандап алат. Жакса жагат. Ичинен жаккан жерлери болот, ичинен ой бир кандайдыр ойго келгендери болот. Анан сизге окшоп жана айтып атпайсызбы пикириңизде, ушундай адамдар болот деген. Андай адамдар да чыгып айтышы мүмкүн кайчы пикирчи. Анын баарына эле даярбыз. Анан бул мындай болуп калды да. Бизде калп эле жана сөздүн башында айтып атпайсызбы, калп эле ушу исламдын сүрөтүн жабынып, сакалды коюп, жоолук салынып, анан туура эмес иштерди кылгандар атайын деле көбөйдү десек болот. Анткени биздин байкашыбызча так немелерди айтпай эле коелу, мындай жалпысынан маалымат катары айтып коелу. Азыркы учурда эми дүйнө жүзү деле мындай ислам менен күрөшүп аткан сыяктуу да. Анан алардын ичинде кээ бирлери атайын жанагындай эмелерди киргизип коюп атышат. Мисалы үчүн Казакстанда кээ бир ырчы же блогер кыздарга атайын акча төлөп жоолук кийгизип, Казакстандын өзүлөрүнүн интервьюсунан көрүп калдым. Мурун деле уккам бул маалымат. Атайын туура эмес жүргөн же атагы барларга жоолугун кийгизип, убактылуу акча төлөп, анан кийин кайра жоолугун чечтирип, кээ бир жоолукчан блогерлерге акча төлөп жоолугун чечтирип деген сыяктуу атайын мындай дискредитация деп коет эмеспи, баягы исламды туура эмес көргөзүп, мына сакалчандарда, жоолукчандарда ушундай деген сыяктуу мындай билинбеген менен иш-чаралар болуп жаткандай да. Анан кээ бир учурда эми бул кантсек биз кааласак каалабасак да Кудайдын жолу бул бир эле. Анан Кудай Тааланын өзү мындай сыноолор бизге эле эмес, пайгамбарыбызга да мындан өткөн сыноолор келген деген ой бар. Анан негизи эле исламдагы адал менен арамдын айырмасы өтө эле жөнөкөй экен негизи. Биз кээде кыйналып эле чоң немени издей берет экенбиз, бирок адал менен арам деген жалпысынан түшүнүгү, адал деген бул адамдын жеке өзүнө, денесине, руханиятына, коомчулукка, жаратылышка, чөйрөгө пайда берген нерсенин баардыгы адал экен да. Өзүнө, жеке өзүнө, денесине, руханиятына, жан дүйнөсүнө, теричетине, жаратылышка, жаныбарларга зыян берген нерсенин баардыгы арам экен да. Анан ошондой эле бул жакшы, бул жаман дегенде эле түшүнүк жалпысынан болот экен. Мисалы үчүн мен динге келип исламды түшүнгүчө чейин эле жүрөктөн сезим бар да. Бул иш туура эмес. Бул иш жакшы эмес. Бул жакшы деген ой жүрөктө ушундай сезим болчу. Анан ошол кээ бир адамдардын жүрөгүндө мындай датчик деп коет эмеспи, ошол датчик иштейт экен дагы. Ал адамга арам адал дебесең деле өзү табиятынан мындай түшүнөт экен. Бул мындай жакшы эмес го бул иш депчи. Анан жалпысынан ушул ислам ошону эле түшүндүрүп берет экен адамга. Бул жакшы, бул жаман. Адамдатка, теричетине, кошунага, жаратылышка пайда бер, зыян бербе деген эле маанини берет экен. Анан биз деле ушул кинобузда ошону эле айткыбыз келди. Анан бизде баягы ошол сүрөттү жабынган адамдар деп ошол кинодо баш каарман ошентип сүрөтүн кийет. Калп эле сакал, калп эле допу кийет, калп эле. Максаты бул жөн эле бир ишкерди алдаш керек да. Акчасын сындырып алыш керек деген ойдо келет дагы, бирок жанагындай бир кинонун ичинде кызыктуу окуяларга калгат, өзгөчө жаназага катышат. Анан жаназага катышып калган учурда ошол жерден түшүнөт. Демек мен да өзүнө өзү ой келет да, мен да ушинтип өлөм, эртең Кудайдын астына барам, анан кантем деген. Анан ошол жактан тобокелчиликти издеп келип, анан
баягы канча дагы мечитке барды, ошол жактан көрдү, ислам менен аралашты, бир аз болсо да түшүнүп келди. Анан ошентип адам туура жолго салып түшөт да. Анан тоок элге келет, кыскасы тоо кылат, оңолот дегендей. Анан бул кинону көргөндө дагы адамдар кээ бирлери өзүнүн баягы Кыргызстан баары бир биздин 90% деп коелучу, баягы мусулмандыкты карманган, биздин ата бабаларыбыз деле өзү баштан эле мусулман болуп келген. Мисалы үчүн менин чоң аталарым эле намаз окуш экен. Андай үйдө маалыматтар да көп. Биздин ата бабаларыбыз баары эле намаз окуп жүргөн. Ушу биздин ислам дини деле өзү биздин кыргыздарыбыз ата бабаларыбыз карманган дин деле ислам келгенге чейин деле ушул баалуулуктарды карманып жүрүшт экен биздин ата бабаларыбыз. Анан ислам ушунчалык биздин кыргыздардын жашаган жашоо шартына, мындай идеологиясына аябай топ келген үчүн анан ислам биздикилер өз эрки менен чын жүрөктөн кабыл алышыптыр да. Ошол себептен эле биздин баягы табиятыбыздан кыргыздар ушу адап аклак деген, жакшылык, жамандык деген жакшы түшүнгөн эл экенбиз да. Эми мен да бир жолу кайталап коеюн, бул кино аркылуу, кино тартуу менен ушул жанагы карыз деген тасманы тартуу менен сиз ислам идеологиясын жайылтып атасыз. Ошол эле учурда сиз азыр эми башка бир тармактарда да таланттарым, чымындарым бар, бирок анын баарын жыйыштыра туруп азыр негизинен ушул кино жагына активдешип атам деп атасыз да. Бул эми сизге кирешеде алып келчү бир жолбу өзүнчө ошондо? Албетте, кирешеде алып келчү жол. Ошо менен биз үй бүлөбүздү багып жашап атабыз. Анан бирок бул жолдо билесиздер, баягы чыныгы коммерция деген бар. Ал коммерцияда ылгабайт. Кайсыл жерде, кайсыл ойдо, кайсыл темада актуалдуу акча жатса, ошол теманы тартып берет. Мисалы үчүн биздин жеке өзүбүздүн студиянын принциптери биз коомго зыян эмес, бир пайда бере турган кинону тартсак деген ойбуз да. Максатыбыз ошол. Ушундай кинолорду тартып келатабыз. Бирок кино тармакта эми бузукулукту, шан шөкөттү же болбосо мындай жеңил желпи жашоону көргөзгөн негизи эле оңой. Ошол жакта акча көбүрөөк, ал жакта спонсорлор дагы көбүрөөк. Акчаны да мындай кирешени да көбүрөөк тапса болот. Анан коммерция кылып ошону тартып бергендер азыр толуп атат. Дүйнө жүзүндө деле ошол, бизде деле ошол. Бирок эптеп эле ошо эл кирсе болду деп аны муну тартып бербестен элге пайда бере турган, бирөөнүн акысына кирбей турган ошол жагын силер принципиалдуу түрдө ушуну колдоносуз. Бирок менен эки койгон дегендей биз баягы өзүбүзгө анан элге бир пайда бере турган бир ой чыкса деп кинобузду тартабыз. Анан анын үстүнөн элге жагып киреше түшүп калса андан соң. Азыр мынау ислам, дават маселесин мамлекеттик деңгээлде мындай чектөө деп айтпас элем, мындай ушу жагын катуу көзөмөлдөй башташты да. Анткени ар кайсы жактан ислам деп бир эле айтылат, бирок ошол эле учурда ар кайсы жактан илим алып келип, анан бири-бирине карама каршы болуп, исламдын өзүндө эле баягы кырды бычак болуп кетпесин дегендейди саксынуу болсо керек эми мамлекеттик деңгээлде. Анан силер кино тартып ислам жөнүндө болуп атса, бирөө жарым муфтият жактан, эми улуттук коопсуздук комитети тарабынан, дагы башка тиешелүү тарабынан мындай электен өттүбү, фильтрлендиби? Албетте, бул кино тартып чыкканда эле ошо муфтият тармагы, дин комиссия тармагы, УКМК тармагы бүт баары кинону электен өткөзүп көрүшүп, ой пикирлерин айтышып, негизи эле биз ошол тартып атканда эле бул темага мындай даярданган сыяктуу болуп, биз ушул темада биз ката кетире албайлы деп анан кеңешчилер менен кеңешип, кино тармагында, дин тармагында устаздар менен кеңешип, сценарийди окутуп аларга. Анан биздин мамлекеттик идеологияга да каршы болбосун, тескерисинче биз мамлекетке жардам бериш керекпиз. Себеби дегенде мамлекет ушул бизден турат, биз мамлекет болобуз дегендей эле, бул биздин мамлекеттин коопсуздугу бизге биринчи орунда турат. Анан ошол ойдо биз кеңешип баштаганбыз. Кийин кино тартылып чыккандан кийин дагы көрүп чыгышты. Анан ошо уруксат менен анан кино чыкты. Негизи ушул кино тармагы, маданият тармагын негизи Маданият министрлиги мындай бир сыйра карап коет да. Анан кино тартып атса деле ошо менен маселеттешет Маданият министрлиги. Ошол Маданият министрлигинин да үстүндө дагы баягы курировать эткен бир киши бар, Эдил Байсалов деген. Ал дагы бир карап койчу эле да. Анан Эдил Байсалов өзү батыш баалуулуктары, демократия деп жүргөн киши да негизи. Анан ошол сынынан өтпөй калган жокпу? Көрдүбү ал киши киноңорду?
менен таң калганым ушул болду. Бир аз ортодо баягы кино даяр болгондон кийин ортодогу мындай ар кандай кайчы пикирлер болду да. Бул кино чыгыш керек, чыкпаш керек деген. Анан ошо кино тармагын, ошо маданият тармагын карап жүргөн Эдил агабыз, Эдил Жолдубаевич кинобузду көрөлү деп чакырды. Барып кинону көргөздүк. Анан башында мен бир аз чочуладым. Кандай кабыл алат болду экен. Анан тыюу сала турган болсо ушул киши катуураак тыюу салат. Каршы боло турган болсо ушул киши каршы болот деген ой, коркунуч болду. Бирок ошол Эдил агабыз кинону көрүп туруп, чогуу отуруп көрдүк кинону. Анан аябай жакшы эмоция менен көрдү. Ар бир сценага комментарий айтып, күлүп, анан менден сурабай ушундайбы, мындайбы деп, анан аябай жакшы баа берет экен негизи. Адилеттүү киши экен, баа берип койду. Мен таң калдым. Башында баягы адилетсиздик болот го десем, тескеринче ушул Эдил ага өтө адилеттүү мамиле кылды бул кинодо. Көрүп аябай жактырып, анан бул кино чыгыш керек, элге пайда бере турган кино экен деп, анан а кишинин да батасын алдык. Анан мындай негатив уккан жокмун такыр. Кинонун ичинде баягы детальдар болду. Мына ушундай ойду айттың беле дегенде, о десем, жакшы айтыпсың деп анан колдоо берди да. Мен да ойлогом жок дегенде, могул жерин жарабайт деп айтабы десем, жок. Тескеринче аябай жакшы позитив менен көрүп, күлүп, бул кино чыгыш керек, элге пайдалуу экен деп өзүнүн ой пикирин айтып салым кошту да. Ошол жактан Эдил агабызга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Эми бул баягы бир аз интрига болуп калды бул жагычы. Негизи Эдил Байсалов ислам тематикасына киного жок дегенде бир сын айтыш керек эле. Анан демек ал сын айтпаган болсо, анда бул кинону көрүш керек экен. Барып көрүп, балким исламдын өзүнө өзү баягы критика менен караган нюанстар да бардыр. Кинодо ошону менен ачып, ислам деген мындай болуш керек, өзүнө өзү мынтип жеңиш керек деген сыяктуу өзүнө өзү суроо берген критикалуу бир кинодур балким. Ооба, эми баягы ар бир иште сын пикир сөзсүз болот. Керек болсо ошо баягы бир темада жүргөн адамдардын деле ой пикири башка кайтышып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул кинону көрүш керек. Ар ким пикир айтат, ар ким ошо даярбыз. Анан негизи эле ошол Эдил агабыз айткандай, Эдил байке эме деп айтты. Эдил ага, мен кино жакпаса жакпайт деп айтам, жакса жагат деп айтам, мындай так айткан кишим деди да. Киноға жақты деп қойды. Ал жағынан мен буга чейин да биз Эдил Жолдубаевичтин бир киного барып сын пикир айтканын укканбыз. Элдин баары мактап аткан учурда Эдил Жолдубаевичке микрофон берип келип калдылар, анан алып туруп, "Эле микрофонду өзүңөр берди, өзүңөрдөн көргүлөр" деп туруп, ушундай бир катуу кино боюнча критикасын айтты. Элдин баары таң калып бешара жымжырт болуп отушту да. Анан ошол киного сын пикир айткан залдын ичинде көрүүчү катары мен да отургам. Ошондо бир ойлонуп калгам, бул киши аябай таамай айткан киши экен депчи. Анан кийин биздин кинобузду көрөбүз дегенде, сиз айткандай бир аз чочуладым да. Бул киши шапа-шупа жакпаган жерлерин айтып анан чартпай коебу балким деген ой болду. Бирок тескеринче көрүп, бизде Эдил Жолдубаев айтты, бизде Кыргызстанда демократия деген бар. Ар ким өзүнүн ой пикирин айтканга укуктуу. Анан бул кинодо мен эч кандай каршылык деле көргөн жокмун. Элге көрсүн, анан эл калган сын пикирин эл айтсын деди да. Ошол жагынан баа бердик. Инстаграм баракчаңызды карап чыксам, Азамат мырза, өзүңүз жаңы конуштардын бирине барып, дүкөндөргө кирип, анан дүкөндөрдө баягы карызга алып азык-түлүк алышат да адамдар. Анан ошол карызга алгандардын өтө эле көп карызы көбөйүп кеткендердин карызын карап туруп, 35 миңби, 45 миңби деп ушундай кылып төлөп коюп атат экенсиз да. Аны бул эмнеден улам мындай, же баягы карыз деген кинофильмге карата мындай бир чети жарнама иретиндеби, же башкача бир мунун мааниси барбы? Мында деле ошо сиз айткан ой пикир бар кошулган да арасында. Бул мындай болуп калды, биз карыз темасын тартып чыгарып монтаждаган кино даяр болгондо өзүбүз бир сериядан көрүп чыгып, анан ошол карыз деген тема өтө жеке менин өзүмдү мындай жүрөккө тийди да. Себеби дегенде мындай болгон, мен бир адамга $800 карызым бар болчу. Анан пандемия башталып калган учурда, ошол пандемияда карантинде жаткан кезде бул продуктыга деп ошол акчасын бербей өзүм алып койгом.
пандемия ушунда там продукт алып жейбиз, анан кийин карантинден чыккандан кийин акча топтоп анан берип коем деген ой болгон да. Анан ошол убакта жаназага катышып калдык. Бир жакын досубуз каза болуп, ошо жаназасына калып, анан ошондо жана аласа болсо менден алгыла, бул киши менен аласа бересиңер барбы деген имамдын айткан учурунда анан менде ой келди да, эртең биз да өлөбүз. Бирок качан өлөбүз, кантип өлөбүз эч ким билбейт да, кайып. Анан балким биздин ошо пандемия учурунда өлүп калабызбы деген да ой келди. Анан карызын тыкка койгочу да, беришим керек деп. Эмне болсо дагы ачка калсак да ошо карызыман кутулайын деген ой келди. Анан барып эле чалып ага ошентип бизден $8 алдым эле, ошону кутулайын десем, тиги агабыз айтып калды, строительный компанияны эселеди. Анан ал эстен чыгып кетиптир деди. Анан мен неме деп айттым, мен сиз байсыз дедим, ачык эле сиз байсыз, акчаңыз бар. Биз ошол убакта пандемия учурунда биз продукт таратып па элге карантинде аралашып жүрүп калдык волонтерлор менен. Ошондо көрдүк адамдардын кыйналып атканын, үйүндө бир сындырым нан жок, суу менен отурган үй бүлөлөрдү көрдүк. Анан ошону айттым да, бир четте өзүмдүн карызыман кутулайын, экинчи жагынан ошо соопко шериктеш болуп калайын. Ага ушул сиздин атыңыздан ушул $8 ошол жака берип салалы кайрымдуулукка десем, ыраазы болду. Экөөбүздүн атыбыздан берип салды да. Анан ошо менен карызымдан да кутулдум. Анан ошо башкаларга дагы продукты жеткенге да себепчи болуп калдык. Анан ошондо ушул карыз деген тема аябай жүрөккө катып отурган. Анан бул кинодо дагы мындай болуп калды. Биз карыздан теманы козгогондон кийин ошо карыз темасында бир челлендж чыгарып коелу элге, жакшы ой деп. Анан бир досубуз айтып калды, эмне кылган атасыз, ушинтип дүкөнгө барып карыздарды жаап, анан ошо менен бир элге бир жакшы челлендж жүргүзүп коелу. Себебі чындап эле кыйналып аткандар көп, өз көзүбүз көргөнбүз. Дүкөндөргө киргенде карыз дептери менен бирөөлөрдүн алып аткандарын жазып, анан карызды качан бересиңер, болсо берет элем деген чын акыбалды көргөндө чындап эле кээде жүрөгү ооруйт. Анан ошону көрүп калгандан кийин ошону бир элге чыгарып коелучу. Анан казактардын да видеосу бар, мына карыз төлөгөн боюнча. Кыскасы ошолордун баары топтолуп келип бир тийди. Анан жанагы инибиз, Чубак деген инибиз бар, ошол айтып калды, менден 50.000 сом, ага ошо 50.000 сомго барып мындай жашыруун берип деле койсо болот ооба. Бирок жарыя садака деп койбойбуз, бул элге көргөзүп бергенде бирөөгө үлгү болушу мүмкүн. Үлгү катары деп анан ошо 50.000 сом берип, анан 50.000 сом кутултканбыз. Анан ошол видео чыкканда башкалар да көрүп, бирөө 100.000 сом берди, карыздан кутулдук кой деп. Бирөө 80.000 сом берди. Айтор ушинтип келатат азыркыга чейин. Анан ошол элге жакшы өтүп кетти. Анан чындап эле ошо карызы бар адамдардын көпчүлүгү ошо видео чыккандан кийин астына жазгандар көп болду. Анан негизи жеке баракчама да, инстаграмда дайректке бир калп айтпасам 1000ге жакын SMS келди окшойт. Мен да карызым бар, төлөп берчи деген. Анан окуп алып, кейбиринин окуганда жүрөгү ооруйт кадимгидей. Тиле каршы баардыгына карызын төлөп бергенге бизде шартыбыз жок. Баардыгына тегиз жардам бере албайт экенбиз. Анан бизге ошол жеке өзүнүн акчабызды берип аткан жокпуз да, биздин агалар менин атыма берип койчу, жарыя садака болсун, ушул иш чара улансын деген ойдо берип атышат. Ошолордукун эле биз алып эле жеткизип берип коюп атабыз. Себепчи болуп атабыз. Анан жазып сурангандарынан бир чети Кудай таала ушинтип ошол жоопкерчиликти мойнубузга илип атканы да сезилип атат. Кудай таалам эгерде ушундай бир кенен рызкы бере турган болсо, ушундайга бергенге ниетибиз бар. Бирок азыркы учурда аябай аянычтуу SMS-тер келет. Жардам берейин десең, бере албайсың да. Ошол бар экен. Анан чындап эле муктаждар, кыйналгандар көп экен. Анан колубуздан келишинче ошо себеп болуп, жок дегенде бир эки адамдын карызын жаап коелу деп атабыз да. Сиз эми кино режиссер катары кайсы бир кино тартаардан мурун кааласаңыз, каалабасаңыз элдеги көйгөйдү, элдин жашоосундагы өйдө ылдыйларды жөн эле карап койбостон режиссер катары каармандарды издеп, персонаждарды, кырдаалдарды, ситуацияларды иликтей жүрөсүз да, баары бир элдин тамырын билгенге баары бир мажбурсуз да. Ушул жагынан алганда бүгүнкү күндө кыргыз калкында эң жетишпей аткан, ушундай болуш керек эле бирок болбой атат да деген жетишпей аткан сапат кайсы деп эсептейсиз? Эң эле керектүүсү бизге азыркы учурда бир жакадан баш, бир жеңден кол дейт го, ошо ынтымактын керектүүлүгү да. Бул мурда мындан кандай десем, бир топ жыл мурун бизде эме да бар болчу.
мындай адамдардын ортосунда түндүк түштүк деген ой, сен бул уурудасың, тигил уурудансың, анан бул областтансың, тигил областтансың деген ошол нерсе аябай кубандырганы бизде жок болуп бара жатат. Азыр элдер аралашып, биз бир улутпуз, биз бир мамлекетпиз деген түшүнүк аябай жакшы келаткандай. Анан көз тийбесин деген эле жүрөгүмдөгү ошол коркунуч, баягы жаман көз, жаман сөз, бөтөн мамлекеттер дегенде бар. Анан бизде Кыргызстанда ошол ынтымак аябай күчтөнүп келе жаткан. Ошол бекемделип кетсе, ошол ырбап кетпесе деген эле коркунуч эң негизгиси. Анан бизде адамдарда мындай кандай десем, бир мамлекеттик идеологияга ошо басым жасап багыттай турган адамдар көбүрөөк болсо деген ойдомун да. Мамлекеттик болгондо биздин улуттук идеологиябыз, мамлекеттик идеологиябыз бир болсо. Негизи ырыс алды ынтымак дегенде ынтымак бар жерде, ынтымак бар мамлекетте, анан ошол береке болот, бактылуулук болот дегенде. Анан эң негизгиси бизде элибизге ошол адилеттүүлүк дагы көбүрөөк болсо деп ойлойм да. Кээ бир учурда тилекке каршы биз бул баардык эле жерде бар, баардык эле мамлекетте, баардык эле улутта деп коет бул кошоматчылык. Биз байларга, ишкерлерге, бийликтегилерге же болбосо атактууларга кээде кошоматчылык деген учурлар болуп кетет. Анан ошондой эмес, адам чын жүрөктөн болсо, адилеттүүлүк болсо деген тилегибиз ошол. Мындай калган жагынан, материалдык жагынан эми бизде азыр кандай дейсиз, бир жана карыз деген эле көйгөйлөр сыяктуу бир элдин ичиндеги проблемалар эле болбосо, жалпысынан алганда эми биз ошол адилеттүүлүк менен ынтымакка көбүрөөк басым жасасак жакшы болот эле деген ой пикирим да. Мындай болсо жакшы болот эле, тигиндей болсо жакшы болот эле дегендин баарын камтыган нерсени кино аркылуу, ислам баалуулуктары аркылуу сиз сунуштап атасыз да. Таң улап аткан жоксуз. Кааласаң каалабасаң ушундай болсун депчи. Сиз сунуштап атасыз да ислам идеясын, идеологиясын. Ошол эле учурда ошого мындай ислам десе муну мындай өтө жек көрүп, жипкирип, ушулардыкы өттү да деген ушундай тенденциянын болушуна эмне түрткү болуп атат деп ойлойсуз? Туура эмес түшүнүүбү же туура эмес түшүндүрүүбү же айрым бир мусулмандардын баскан турганыбы, эмне негизги мындай тоскоол болуп атат деп ойлойсуз? Албетте биринчиден адамдар кемчиликти өзүбүздөн издеш керек эмес да. Мисалы үчүн жеке ойду, пикирди жеткире албай калганда мен өзүмдү күнөөлөйм да. Мисалы үчүн жана сиз сөздүн башында айтып аткансыз, тил маселеси боюнча да. Ислам менен экөөнү аналогия кылган үчүнчү, тил маселеде бизде көпчүлүк учурда сахнага чыгып жүргөн адамдарда, кино тартып аткан адамдарда, ошол эле блогерлерде биз кыргыз тилинде таза сүйлөй албайбыз. Баарыбыз эле. Мында кыргыз тилинде таза сүйлөгөндөрдү укканда кулагым рахаттанат да менин. Жеке өзүндө деле бул күнөө бар, бул айып бар. Орусча аралаштырып ийбиз, таппай калабыз сөздөрдү. Бул жашоодо көп колдонбогондуктан анан ошол биздин кинолорубузга дагы элдер ой пикирлерин жазып калат, ай кинолор тартсаңар же бул кинолор кыргызча эмес же орусча эмес, бул эмне деген ойлорду окуйбуз. Анан чындап эле ошол пикирлерге кошулабыз дагы. Кийинки убакта кинолорубузду таза кыргыз тилинде колдонгонго аракет кылып келе жатабыз. Таза эле адабиятка өтүп кыргызча болуп кетиши дагы дароо элди көндүрүш кишине кыйыныраак. Акырын биздин кинолорубуздун көпчүлүгүндө башында 50% болсо, анан кийин 70-60 боло туруп, азыр 90%га жакындап келатабыз таза кыргызча колдонгонгочу. Анан кээ бир сөздөр албетте бул которулбай турган сөздөр бар, дүйнөлүк сөздөр бар, эми аларды ошондой эле колдонсок туура эле болот да. Анан ушундай эле сыяктуу кемтикти биз өзүбүздөн издеш керекпиз дегендей, биз ошол кино тартып атканда кыргыз тилин туура эмес колдонуп атканыбыз же туура эмес жеткире албай атканыбыз күнөө мойнубузга, мен жеке мойнума алам. Бизде дагы күнөө бар, айып бар ушул кыргыз тилин чала кылып атканыбызда. Ошондой эле динди дагы адамдарга туура эмес жеткизүүдө дагы биздин кемчиликтерибиз бир топ көп эле. Бизде дагы анан мусулман болуп карманган адамдарда дагы. Себеби дегенде бул адамда кемчилик боло берет экен, идеалдуу адам болбойт экен. Анан бизде адамдардын түшүнүгүндө дагы адамдык жеке катаны биз ошол исламдын катасы деп кабыл алгандар бар. Ислам туура эмес, мына ислам ушуга үйрөтөт деп. Жок. Ислам бул чындык, дин бул туура. Бирок ошол карманган адамда ар кандай ката болушу мүмкүн, ар кандай кемчиликтер болушу мүмкүн. Жеке адамдык өзүнүн мындай кыялы бар, мүнөзү бар, кээде
не деп койчу эле жанагы адаты бар, калыптанып калган. Анан ошолорго салып анан кээде динде карманат сакалга жолуксанат, бирок ошо жеке адамдык факторлор болуп кеткен үчүн адамдар сразу карап туруп эле дароо карап эле бул дин деген ушул турбай, жолукчандар бул турбай, сакалчандар бул турбай деген ой пикир болуп атат. Анан мунун үстүнө кошумча болуп жанагы атайлап кээде провокациялуу видеолорду чыгарып, же болбосо атайын жолук кийгизип, же мошенниктер атайын сакал коюп дегендер да кошумча болуп атат да үстүнө. Анан жалпысынан алганда баягы динди көрүп түшүнгөн адамдар бул чындык бар жүрөктө, биздин адам жана айтпадыкпы, адам баласынын жүрөгүндө бул туура эмес деген бар түшүнүк, сезим болот экен дагы. Анан эгерде динди туура көргөзүп, туура жеткизсе, анда көбүнчөлүгү кабыл алат экен. Биздин ошол эле кинобуздан мына көчөгөн эле кинотеатрдан чыгып келаткан бир аксакал, улураак киши экен, бир аз кызуу экен да. Биздин карызды кинобуздан чыгып келатып турган. Сен тарттыңбы деп жаныма келип туруп калды. Тарттык десек, азаматсың. Мен өзү коммунистмин деди. Мен коммунистмин, мен динге жакын эмесмин, алысыраакмын. Анан анча-мынча намаз окуп жүргөндөрдү жаман көрөм. Жаман көрчүм деп айтты. Анан бирок могул киноңдон кийин эмнегедир ойлонуп калдым мен. Мен ойлонуп калдым, чын. Азамат, бул башкача, мен динге болгон көз карашым башкача болуп калды деп калды да. Анан аябай көп киши чыгып калып, менен да сүрөткө түшүп, адамдар тартып калышты. Тиги агабызды да эстип кетип калды, бирок аябай жакшы эмоция менен кетти да. Анан ошол дагы мага тыңк деп бир кичине кубаныч алып келди жүрөгүмө. Демек ушул адамдар келип бир нерсени ойлонуп чыгып кетип атса, демек бир пайда алып кетип атса аябай жакшы деп. Анткени кинонун ичинен дагы көчөгөнө бир экөө айтып калды. Такыр эле динге тиешеси жок адамдар кирип алат киногочу, көрүп, анан бирөө айтып калды, мен ушул карыз темасында такыр ойлонуп көрбөптүрмүн дейт да. Анан отуруп алып карыздардын баарын эстедим дейт. Кимге карыз элем, канча карыз элем, ошо кутулуп коеюн депчи. Анан ушундай сактуу таасирленгендер болуп атат. Ошон үчүн баягы киного келгенде деле, кинонун ичинде сиз айткандай, биз кинодо күлкүнө да кошконго аракет кылдык, драмасын да кошконго аракет кылдык, бирок ортосун кармаганга аракет кылдык да. Өтө эле жалжаңдатып күлдүрүп ийген жокпуз, өтө эле кайгыга салып ийген жокпуз. Мындай ортону карманып ушул кино аркылуу бердик. Анан ошол динди жеткизүүдө эң биринчи мен кайрылат элем ошол өзгөчө дин карманып жүргөн адамдарга, ошол сакалчандарга. Мен деле сакалым болуп калды, кээде мен да ошого татыктуу болгонго аракет кылам. Жолукчан кыздарга, анан динди сабак берип жүргөн устаздарга, устазаларга ошо айтат элек ошо. Анан негизи эле эми устаздар менен устаздарга албетте алар өзүнүн ишин мыкты билген адамдар, бирок кемчилик баарыбызда эле боло берет. Аябай жоопкерчиликтүү кабыл алыш керекпиз. Анан өзгөчө ошо жаш балдар, жаш кыздар ошо жакшылап карманып аткандан кийин ошону жакшылап элге жеткизүүдө мындай кемтик кетирбесек депчи. Себеби дегенде бир башымдан өткөн ой болуп калды. Бишкек парктын намазканасына кирип, даратканасына кирип дарат алып атам да, намаз окуйларынан дарат алып атсам, бут жууй турган жери болуп калды. Анан мынтип карасам, баягы эмес жок экен. Бут жууй турган жери. Анан жана жакка жууп атсам, ал жакта убурушса келип эже раковина жууп атсам, эже келип урушуп калды. Ай бала, жууа бутуңду бияка депчи. Анан мен ачууланып кеттим, намазга да кетип аткам, ошол убакта бир кичине бир кыйынчылык алып кеткен, ачууланып кеттим. Эмнеге эже бияка эмелер чимкирип аракеттин баарын кылып атам, мен бутумду эле жууп атам, эмне болуп десем, жууа бутуңду эле. Силер ушундай урушуп кетти. Мен да бир айтышпайм. Анан ай бала деп ушул колап кетирди эжечи. Анан алсына түштүм, намаз окудум. Анан бирок жүрөгүм ооруп калды. Эжеге катуура айтып алганымчы. Анан мындай кыжалатчылык болду да, ушинтип мага окшогон акмактар келип, байкуш эженин жумушу оор, чындап эле. Анан ар ким ар кандай болот. Анан ошонун үстүнө кошумча болуп, мен да ушинтип атсам, анан сакалчан болсом, анан намаз окуп аткан кайсарыма депчи. Адамга жулуу жумшак эле айтып койсом болмок деп аябай жүрөк ооруду. Анан барып намаз окудан чыгып барып, Бишкек парктан анан барып шоколад алдым, сок алдым. Анан барып эженин көңүлүн алып коюп, анткени өзүм апам менен тең киши экен, баягы эмоцияга да алдырып ийдим да, эми кемчилик болот да. Анан шашып аткам, дарат алып аткам, анан жанымда эле бирөө чимкирип бирдеке кылып аткан. Эже мага айтканда катуу тийип кетти да. Анан барсам, эже отуруп алып бирдекени жазып атып, бир өзүнчө бөлмөсү бар экен. Анан эжеке кечирип коюңуз анан десем, эжеке дагы башкача болду. Анан мен дагы жүрөктөн көз жашылданып кичине ыйладым да. Эжеге кучактап, эже кечирип коюңуз. Апамда эле болгон киши экенсиз, катуу айтып алдым десем, анан макул балам, эчтеке болбойт. Эжеке да менден кечирим сурады. Айтор аябай жакшы сезим болду да. Демек, мусулман адам ошол мен деген дарат алышым керек, мен деген эмне болуп турем, жок болсо эмне кылайын деп тур бутту жана раковинага, бирок ошол эле учурда ал кишиде мусулман ушундайбы деген ой калбашы үчүн кайра келип, жок мусулман андай эмес деп анан келип
шоколад алып кечирим сурап сиздин акыбалыңызды эле мен туура түшүндүм, сиз туура эле экенсиз, бирок мен да туура түшүнүп койгонсумун деп ушундай бир сырыңарды айтышып алсаңардан да бар. Бул жеке мен ошо жоопкерчиликти сезип кетем, анан өзүм да эмоционалдумун да, анан кээде чыгып кетет эмоциям, анан туура эмес чыгып кеткен учурлар болот. Анан дароо деп ойлонуп кетем, мен туура эмес кылып алдым депчи. Анан ошол эжеке менен сезим, ошол аябай өзүмдү аябай күнөөкөр сездим да. Туура эмес кылып алдым, анан жалпы эле намаз окуган адамдарды тарабынан мен жаман туура эмес көргөзүп алдым. Намаз окугандар мендей болсо, агрессивдүү болсо, эмоционалдуу болсо, анан баягы өзүнөн улуу кишини эле кагып силкеп атса туура эмес деп анан барып кечирим сураганым ушул болду да. Башынан эле өзү ошол эмоциям чыгып аткан учурда эле сездим мен туура эмес кылып атканымды, бирок баягы кээде адамда ушундай болуп кетет, кырман албай эмоцияга чыгып кетет да, ошондой болуп кетти. Анан кийин да бир учур болду, мен бир төрөт үйүнө баратып машина менен кирип атсам, бир жолду жасап аткан бир байке экен, жолду тосолуп машинаны киргизбейт, мен тияка төрөт үйүнө кирип шашылып атам. Анан байке дагы ачуу айтты, мен да ачуу айттым, анан ошол машинаны барып токтотуп кирип төрөт үйүнөн чыккандан кийин кайра эле ошол ой да. Байке өзүнүн ишин кылып атат. Андан да кетип калды кемчилик, менден да кетип калды кемчилик. Байке дагы мындай келип эле, бала бул жака кирген болбойт, токтоткон болбойт деп элечи. Болбойт деп эле байке ушуп кыйкырып кирип келди. Анан мен дагы эмнеге кыйкырасыз байке деп мен дагы атып айтып кирдим. Анан баары бир бирок кайра эле ошол да. Сакалчандар эмнеге кыйкырып атат дагы? Мен эмнеге акым бар? Байкенин жумушун түшүнүш керек. Мага ошондор байке жалгыз, мага ошондор толтура деп барып кайра барып көчөгө чыксам, тиги байке КамАЗды жана киргизип атыптыр, анан барып шоро алып, күн ысык болчу анда жайдын, анан шоро алып байке ушу кечирип коңуз, шораны ичип коңуз, катып айтып алдым сизге деп, андан кечирим сурадым. Негизи ошол жоопкерчилик баарыбызда болсо жакшы болот эле дейм да. Ошол бул жакшы сапат экен. Өзүңдүн жана сөздүн ортосунда дагы айтпадыңызбы, теги бир маселе болсо, алгач ошол эмне үчүн ушундай болуп атат деп адам өзүнөн издеш керек маселени, күнөөнү депчи. Өзүнөн издеп туруп анан жанагы каршы тарапты жибитиш керек деген бул жакшы тактика экен. Анан дагы бир жана тилге байланыштуу сөз айтып калбадыңызбы? Кыргыз тилине байланыштуу кээде биз өзүбүз дагы мындай коомго белгилүү аттын кашкасындай таанымал адамдар биз өзүбүз себеп болуп коебуз депчи. Чындап эле коомго таанымал инсандар сүйлөгөн сөзү жагынан, баскан турганы жагынан баары бир мындай үлгү болуш керек да. Үлгү болууга аргасыз дегендей. Алар деле пенде, бирок мен деле пендемин деп жанагындай кылып айтышсаң, башка болсоң, сени башкача ойлошот да адамдарчы. Ансыңар тил боюнча сурайын деп атам, жанагы бир тиги кино таткандан мурда баягы ыр менен да чыгып калбадыңызбы? Мен текстин атайын жазып алдым. Келин келгенски, чайдан куйгански, кайната кайнене жыргагански, келин келгенски, үйдө отургански, күйөөсүн аябай семирип баккански деген ырды ырдап чыкпадыңыз. Эми түшүнүктүү, бул баягы мындай өтө эле олуттуу эмес, элдин көңүлүн көтөрүү багытындагы мындай бир ыр дегендей. Бирок бул дагы ушул кыргыз тилинин өнүгүшүнө, мындай коомдун ансыз дагы кыргыз тил багытындагы сабатсыз болуп кете беришине себеп болгон нерсе деп эсептейсизби, же бул тек гана бир көңүл ачуучу? Жок, сиз айтканыңызга кошулам. Негизи ошо бир чыгармачылык кылып атканда аябай ойлонуп кылыш, жет өлчөп бир кес дегенде ойлонуп кылыш керек экенбиз. Биз баягы башында ал жагын ойлобой эле биз жөн эле көңүл ачуу, адамдарга бир позитив берүү эле максатында. Анан үй бүлө, үйлөнүү шан шөкөт. Бул мен үйлөнгөндө жана Тармалчач Азимхан деген иним менин тоюмдарда анан жакшы экен деп позитив келген адам көңүл ачканга да ойлонуп биз ошону клип кылып тартып койсок хит болуп кетти. Хит болот деп эле ойлогон эмеспиз. Анан чындап эле ыр жазууда, кино тартууда өтө кылдаттык мамиле кылыш керек экен. Мен ошо кошулам сиздин сөзүңүзгө. Ушул тилди бурмалоодо же тилди бузууда дагы терс таасири тийип калат. Кээде артыкланып тыртыклап алган учурлар көп эле болот да жашоодо. Анан ошон үчүн мындан аркысында ошо бир ыр жазганда да, ырдап атканда дагы ырдын сөзүнө, текстке, анан кино тартып атканда эле ошол нерселердин баарына маани бергенге аракет кылабыз да. Бул акырынан жоготуп келатабыз. Дароо эле өтүп кетиш кыйын экен. Бул негизи эле жашоодо бир нерсени дароо кабыл алып, майын чыгарып кетиш кыйын да. Жана айтпадыңызбы, бир-эки адамдан болгон окуяңызды, бир-эки адам менен болгон окуяңызды кечирим сурадым барып, өзүм барып депчи. Дагы кимдерден
кечирим сурагыңыз келип бирок такыр эле ушу баягы койчу деп кечирим сурай албай жүрөт, ошондой адамдар барбы? Бар, албетте. Мисалы үчүн өткөндө бир айтканбыз, Назира Айтбекова эжекебиз жөнүндөчү. Назира Айтбекова эжекебиздин мурдакы ошо динди түшүнбөгөнгө түшүнө элекке чейин баягы айтып жүргөн сөздөрү, кээ бир кылган иштери мага такыр жакчу эмес да. Анан кыжырым келип кеткен учурлар болчу. Анан эжекебиз менен бир иш-чараларда чогулуп турганда эжеке жаныма басып келсе мен басып кетип калчумун, жанына тургум келчү эмес да. Анткени жанагы принцип, мисалы үчүн чыгып сүйлөп атканы менен анан кылган иши төп келишкек дегенде, анан мындай дин жайында сүйлөп атсаң, анан келип анан кайра эле динге каршы сүйлөөнөр менен дос болуп турсаң, анан элдер дагы кандай кабыл алат? Анан эжеке өзүмө дагы мындай ошол карама каршы дискомфорт, жүрөктө ошол нерсе бар. Анан ушундай нерселерден алысыраак болгонго аракет кылам да. Анан Назира эжекебиз менен туруп калса эле кетип калчумун. Балким эжекебиз да сезип калса чыгар. Анан өткөндө подкастын угуп, динди түшүндүм, көрсө жашоо мындай экен, тигиндей экен деп эжекебиздин подкастын укканда өтө ыраазы болдум эжекебизге. Чындап эжеке үчүн өзүмдү мындай бактылуу сездим да, эжеке өзүнүн жолун таптыр деп. Жанан эң негизгиси турмушка чыгып өзүнүн күткөн адам таптыр. Айтор бактылуу болсун. Аял кишиге үй бүлөлүк бакыт айтып эмес, бир ошо үй бүлөлүк бакытты кылайм. Анан ошондо Назира эжебизден кечирим сурагам эфирден. Ошол сезим болду. Анан негизи эле мындай сезимдерден кандай десем, башка антип айта тургандар эле адамдар жок азыркы учурда. Кээ бирлери болсо бул кичинекей майдараак, аны жеке отуруп айтып койгонго болот. Бирок Назира эжекебиздики ошо үлгү болсун анан деген, эжеке жакшылык каалаган үчүн анан өзүбүздүн дагы бир үлгүбүз болсун деген максатта кылганбыз. Демек бул баягы Назира Айтбекованын мисалында гана эмес, кээ бирде ошол дин тематикасында эмес, башка бир тематикада сөз болуп атканда сага карама каршы тараптар болот. Сен туура эмессиң, сен мындайсың деп кыжырыңды гана келтирген маселелер болот. Ошондо сабырдуулук керек. Балким ал маселе анын ошол сен айтып аткан маселени түшүнүүсү бышып жетиле элек. Бир аз сабыр кылыш керек. Мезгили келет, өзү эле бышып жетилип, мөмөсү төгүлүп, баары жай-жайына түшөт. Ошон үчүн сабырдуулук кылыш керек, кызгандуулук алдырбаш керек деген да, Негизи эле ушу сабырдуулук жөнүндө Куранда аябай көп аяттар келет экен. Анан сабырдуу болуш керек. Сабырдын түз саралтында бекер айтылбайт экен. Кээ бир жана эмоция деген эч качан адамды жакшылыкка алып барбайт экен, эмоция менен чыгарып. Муну адам сабырдуулук менен, бир мындай оор басырыктуулук менен бир окуя болгондо ойлонсо, ошондо бир таза акыл болот экен да. Эмоция бул акылды бууп коет экен. Анан сиз айткандай сабырдай, мен көп учурда биз адамдар, өзгөчө мусулмандар, баягы бир тема болуп бир талаш тартыш болуп атканда өзүң тарапта эле тура бербей, наркынын дагы бир оюн, анын позициясын бир карап коюш керек экен да, кандай болуп атат, эмне болуп атат депчи. Негизи эле биз бир окуя болгондо жалпы сүрөтчү каталык, жалпы картинаны, сүрөттү көрүш керек деп айтам да. Мондай актай кагаз болот, бир жакшы эксперимент бар. Актай кагаз болот, анан ошол кагаздын ортосуна точка коюп туруп сурайт, эмнени көрүп атасың десе, баары кара точканы көрүп атабыз дейт. Анан килтеге мондай аппа кагаз турса эле кичинекей точканы көрөсүңөр дейт да. Фокус каякта болсо ошону көрө берет экенбиз биз. Ошондой эле биз жалпы картинаны, анын артын, эмне ой жатат, эмне окуя жатат деген баарын камтып келип анан окуяны түшүнгөнгө аракет кылбасак, ошол пикир келишпестик көп эле боло берет экен да. Жеке мен өзүм деле келинчегим менен 10 жаш кичүү. Анан жаңы үйлөнгөн кезде анча-мынча нерсени түшүнбөй калса, келинчегиме ачуум келип кеткен учурлар болчу да, түшүнбөйт депчи. Анан бир жолу ойлондум. Мен канчадамын, бул келинчегим канча жашта? Анан келинчегим азыр ушул жашта болуп алып, ушундай чоң нерселерди ойлонуп түшүнгөнгө аракет кылып атат. Мунун жашында мен эмнени кыйраттым эле деп анан, бул жашта. Демек мунун азыр көз карашы, ой пикири башкача да деп анан ошо каалап анан ошого жараша мамиле кыла баштаганга аракет кылдым да. Демек биз баягы адамдар менен мамиле түзүп атканда же бир окуяда бир талаш тартыш болуп атканда, ал кишинин дагы ой пикирин, бүт немесин баарын эске алыш керек экенбиз да. Анан ошого жараша анан мамиле кылыш керек экенбиз. Баардын эле өзүбүздөй көрүпчү. Кээде балам балалуу болгондо билесиң дейт, мен кээде өзүмдүн баламды тарбиялап атканда биринчи баламда көбүрөөк ката кетирип алдым тарбиясында. Кээде түшүндүрө албай кеткенде урушуп салып элечи. Анан ойлондум, бул бала кичинекей бала да, акылы жете элек, толо элек, түшүнбөйт. Ал балага биз чоң кишидей мамиле кылабыз да, анан чоң кишиникиндей жооп күтөт экенбиз да. Ал кичинекей балага чоң кишидей мамиле кылып, бирок чоң кишиникиндей жооп күтпөш керек экен. Анан бир нерсени түшүндүрө албай калганда ачуу калтырбаш керек экен. Демек бул балага түшүндүрө албай атам, күнөө өзүмдө депчи.
ошону түшүндүрө ала турган деңгээлде болуш керекпиз деп. Мен кээде мындай болуп калат, баягы кандай аксакал болом мен, кандай чоң ата болом, кандай чал болом деген дагы ой келет да. Мен ошо аксакал болуп бир чоң ата болуп отурган кезде ошо небере чөйрөлөрүмө акыл айтып, ошолорго бир багыт бергенге менин дараметим деңгээлим жетеби, же жете албай эле бир кыйратып калган бир же бата бере албай, же акыл насаат айта албай, же туура бир багыт бере албаган бир эртең бир чал болобузбу депчи. Анан аксакал деген сөздүн мааниси баягы келет го. Мен кичинекей кезимде биздин айылдагы аксакалдардын даанышмандуулугунан, алардын бир ой жүгүртүүсүнөн өтө таасирленип, анан өтө бир аябай кымбат болчу да алардын ой пикири, алардын батасычы. Анан ушундай аксакалдар көп болсо деген ойдобуз. Эми тилекке каршы биз өзүбүз ушундай боло алабызбы деген дагы күмөн жана ошондой болуш үчүн биз азыр көбүрөөк илим алып, көбүрөөк билим алып, көбүрөөк тажрыйба топтош керек экенбиз. Эртең биздин неберелерге, чөйрөлөргө же жаштарга бир акыл насаат бата берерде бир туура жакшы бир бата берип, жакшы бир багыт берип койгонго жарай тургандай болуш керек экенбиз да. Демек бул биздин тажрыйбаны дагы анан илим билимди мээни ошого толтуруш керек деген. Кече интернеттен бир ушундай бир психология багытында бир нерсени окуп калдым. Адам үйдө жүргөндө бир бет каптагынат, көчөгө чыкканда бир бет каптагынат, жумушка барганда бир бет каптагынат. Негизи ушу бет каптары көп болот деп ушинтип айтыптыр да. Анан сиз ушуга кандай карайсыз? Ушу туура айтылганбы негизи? Жалпысынан айтканда туура эле. Адамдар ар кайсы ойго ситуация жараша, кээде өзү кааласа каалабаса дагы адаптация болуш керек да. Ыңгайлаштырылыш керек өзүнчү. Себеби дегенде баары эле биз ойлогондой эмес, баары эле биз коюп аткан иштин баары эле биз ойлогондой өтө бербейт экен. Анан адамдын ар кандай кыялы бар, ар кандай окуя учур болот, ошого жараша эми ыңгайлашууга туура келет экен. Эми албетте ыңгайлашуу дегенде бул адамдын көңүлүнө жараша бир иш туура келсе кылып койсо болот, бирок эгерде карама каршы бир идеологияга же бир зыянга учурай турган нерсе болсо, анда ага ыңгайлашпай эле коюш керек, аны ачык эле айтыш керек да. Анан бизде баягы маска кийүү деп, бет кап кийүү дегенде кээ бир учурда кээ бир адамдар бар, өзүнүн позициясы жок. Ошол иште ошол адамдар пайда боло турган болсо, ошол тарапты жана бет капты кийип алып, ошого жаккандай иш кыла берет да. Бул өзү туура эмес. Мунун ошо эки тарабы бар дегендей. Анан бирок ошол эле учурда адамга жараша да мамиле кылганга да билиш керек. Эми адамга жараша дегенде биз анын статусуна карап мамиле кылбаш керекпиз, бирок анын акыл деңгээлине, өзүнүн жан дүйнөсүнө, же кыялына жараша мамиле кылып койсо болот. Мисалы үчүн, кээ бир учурда биз жумушта жетекчилерге, баш ийгенге анын айткан иши жакпаса дагы астында мынтип итаат кылып, баш ийип мынтип койгонго туура келет, туурабы? Анткени ал кишинин сөзү кадыры баркы, же болбосо жашоодо топтогон тажрыйбасы турат. Ал бизге жакпай да калышы мүмкүн, бирок баш ийиш керек болуп калат. Эми ошол убакта деле бизге жакпаса да мынтип баш ийип атканыбыз бул биздин эки жүздүүлүккө алып барбайт да. Бирок ошол эле учурда ал иш туура эмес кылып аткан болсо, эгерде ал киши анын туура эмес кылып атканын сезип билип көрүп турсак, анан болбой эле баш ийип атсак, анда бул ошо эки жүздүүлүккө алып барат да. Ошон үчүн ортодо мындай бир кичинекей бир айырмасы бар экен, ошол чек бар экен, ошол чектен чыгып кетпеш керек деген ой да. Чындыктын чындык экенин көрүп туруп, өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн бурмалап ийген учурлар сизде болобу? Кудай сактасын, андай ишке бара элекпиз, бирок ошондойдун кичинекей бир жанагындай үлгүлөрү болгон деп койсок болот. Бирок ошол учурда өзүбүзгө суроо берген жанагы нерсе жардам берип калат да, ушул адилетсиздик болуп атса, бул жакта чындык эмес болуп атса кандай болот деген. Анан эң биринчи эле ошо Кудайдан корксоң, анан баягы жүрөктө ошол сезим болсо, ошол нерселер артка тартат да, сени мындайча айтканда кармап турат экен. Мисалы үчүн бизде көп эле болгон, кинолорго мондой ой пикир кошуп койгула, монча акча беребиз, же болбосо биз силерге демөөрчү болуп беребиз, биздин логотипти коюп койгула деген ушулар көп эле болгон. Бирок алар ошол компаниялардын жалпысынан кылып аткан иштери туура эмес болуп аткан үчүн биз андайлардан баш тартканбыз. Эми напсы жагына келгенде, акчаны алып койсоң, аябай чоң акча. Сен бирөөнү өлтүргүлө же тинтиле тоногула деген багыт берип атпасаң, жөн эле логотипин коюп атсаң, андай деле коркунучтуу эмес деп ойлойсуң да. Бирок чын-чынына келгенде, ошол иш туура эмес экенин жүрөктөн сезген үчүн бизге ошол биздин принциптер, биздин идеология, ой маанилүү же акча маанилүү деген экөө тандоо болгон учурда ошол анча-мынча нерселерден баш тартыш керек да. Себеби дегенде биз үчүн
баалуулуктар биринчи орунда азыркы учурда мындай дүйнө жүзүндө баалуулуктар алмашып кетпедиби? Биз чындап табиятынан баалуу нерселер барксыз болуп, баасы жок нерселер барктуу болуп калган учур болуп турат азыркы учурда. Мен өткөндө бул маселе боюнча мурда бир бала чыгып, Исхак Разаков, болсо Жусуп Абдрахмановго окшогон адамдардын сүрөтүн көргөзүп, ошол эле Чуба устасынын сүрөтүн көргөзүп, анан анын эле жанына аякта бир Кореядагы бир кей-поперлер бар, ошол ырчыларды же болбосо биздеги кээ бир учурда туура эмес хайп менен жүргөн, таанымал болуп, атын чыкпаса жер өрттө болуп жүргөн блогерлердин сүрөттөрүн көргөзсө, көпчүлүгү мисалы үчүн биздин Кыргыздын мамлекеттин түптөлүшүнө, тарыхта чоң салым кошкон, өзүнүн жанын тобокелге салган адамдарды таанышпайт, бирок жанагы эптеп атын чыкпаса жер өрттө болуп жүргөн адамдарды үтүр точкасына чейин тааныган аябай жүрөктү ортто да. Анан демек бизде баалуулуктар ошол азыркы учурда тилекке каршы мисалы үчүн эмеңизди байкадым. Мисалы үчүн сиздин подкасттар өтө чоң темалар подкасттан чыгат, айтылат. Мындай интеллектуалдуу көрүүчүлөрүңүз бар өзүңүздүн. Бирок жалпысынан 7 миллион эл болсо, ошондон сиздин подкастын көрө турган саны бир 100 миң тегер экен да. Анан ошол мени да ойго салып койду. Эмнеге биз ушундай бир жакшы нерселерди турса көрбөйбүз, бирок бирөөнү өлтүрүп кетти, тигинип кетти, минтип кетти, бирөө жалжаңдады деген сыяктуу видеолордо алар миллиондогон просмотрлор бар. Демек бизде ошо баалуулуктар алмашып кеткендин белгиси да. Биз мисалы үчүн мугалимдерди баалабайбыз, илимпоздорду баалабайбыз, же бир чындап мекенге кызмат кылып жүргөн адамдарды, ишкерлерди баалабай, азыркы учурда мына жогорку кеңешке деле өткөндө бир айтып атат. Айтпай эле коелу, жогорку кеңешке өткөн адамдардын кылган ишинен карап, анан биздин эл кимдерди баалап атканын байкап койсок болот дегеничи. Анан тилекке каршы ошол учурда кээде жогорку кеңештердин баары андай эмес, бирок кээ бир адамдардын өткөткөнүнө таң каласың да, ушул кантип өтүп кетти, ким шайлады муну, ким буларды баалап атат депчи. Анан тилекке каршы бизде азыркы учурда чыныгы иш кылган адамдар эмес, эптеп мындай коммерция кылып жүргөн соодагерлер же болбосо бир блогерлер же бир хайп ойдоп жүргөн, мушташып жүргөндөр, ошолор белгилүү атактуураак болуп атат деген нерсе аябай ойго салат да. Ошон үчүн бизде эми тилекке каршы менин Кыргызстандагы байкоошумда, Кыргызстанда болуп аткан окуяларга баам салганда, бизде дагы ошол улуттук мамлекеттик идеологияга басым көбүрөөк жасабасак, азыркы учурда биздин могу соц тармактын көптүгүндө, интернетке чыгып аткан материалдын көптүгүндө биздин баалуулуктар жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир жолу айттык эле, маданият министрлиги, өкмөт биригип ошол атактуу ырчы, чоорчу, сиз айткандай киночу, жазуучу баардыгын бир маданий бир форумга чогултуп келе тургандар. Биз кичинекей мамлекет, биз кичинекей улутпуз. Ушу жок болуп кетпейли, мамлекетибизди жогото албайлы, бир улуттук баалуулуктарды жогото албайлы, үй бүлөлүк баалуулуктарды жогото албайлы деп, анан бир чоң идеологиялык иш жүргүздү, мындай комплекстүү. Мисалы үчүн ырчылары жакшы ырларды ырдасын. Себеби дегенде мындай болуп калат да, кечиресиз, ой көп болуп атат. Себеби дегенде өткөндө бир кафеде отуруп калдым. Бирөөнү күтүп отургам, анан карасам клиптер, ырчылардын клиптери болуп атат. Карасам эле бир 90% да менин баамда клипте ойноштук жөнүндө экен да. Тиги күйөөсүн башка аял менен көрүп калыптыр, аялы күйөөсүн башка бирөө менен көрүп калыптыр, анан ажырашып кетти, анан бир күн кетип баратса тиги экинчи жолу күйөөгө тийип, экинчи жолу аялы алып бактылуу, тиги мурдакысы бомж болуп кеткен деген сыяктуу. Анан ушундай сыяктуу клиптер аябай көп экен. Анан бизде Кыргызстанда ажырашууда бир 50%га чыгыптыр азыркы учурда. Демек биздин кинолорубузда ажырашуу, же болбосо мисалы үчүн түрктөрдүн кинолорунда айтып атат мына, же болбосо башка чет элдик фильмдерде, сериалдарда көп көрүп калат мына гражданский брак деген сыяктуу үй бүлөсүн талкай турган көп нерселерди кино, клиптер аркылуу көп чалдырат да. Анан ажырашуу бул оңой эле. Нормада эле. Стандарт. Мурда тиги ажырашып кетиптирби деген, азыр ажырашып кетти дегендай башка эле. Мисалы үчүн жеке мен өзүмдүн тааныштарым арасынан эле дос, классташ, тууган-пуугандардын баарын, кошуна-пошунан баарын алганда, мен бир эле жана 20 кишини эсептеп бере алам да, ажырашып кеткенде. Бул ажырашкан, бул ажырашкан. Мен тааныгандардын эле 20 киши чөйрөмдө ажырашкандар болуп атса, демек бул Кыргызстанда өтө эле чоң мындай көйгөйлүү маселе болуп жатат ажырашуу. Үй бүлө институту бузулуу деген бул эми ажырашуу деген үй бүлө институту бузулгандан кийин үй бүлө кичинекей мамлекеттин дагы келечеги кооптуу болуп турат да. Анткени ажырашкан үй бүлөдө мындай толук
бышкан балдар жетилиши кыйыныраак болуп калат. Анткени кемсиндик балдар биянан атасы, биянан апасы болуп ортодон, мисалы үчүн мен кичине кезинде атаң жакшы көрөсүңбү, апаң жакшы көрөсүңбү деген суроо аябай кыжалат кылчу да. Экөөнү тең жок, бирөөнү айтты деп эле чоңдор кыйнай берчү. Анан өткөндө да мен тиги баламан бирөө сурап атканын байкап калдым. Атаң жакшы көрөсүңбү, апаң жакшы көрөсүңбү депчи. Анан балам да кичине кыжалат болуп турганын байкап алдым. Анан баламды өзүнө тартып келип айттым. Балам, эмки деп ушинтип сурай берсе, коркпой эле апамды жакшы көрөм деп айтты. Анткени бейиш эненин табан астында. Коркпой айт. Мен атам мен капа болуп калат деп ойлоо деп үйрөтүп койдум. Анан негизи эле ошол баягы бул ата энеси бар туруп ушундай суроолорду болот аткан кезде ата энеси жокторго эле кыйын болот экен. Ата энеси жок балдар кыздаргачы өзгөчө баягы тирүүлөй жетим калуу деген да кыйын да. Атасы апасы өлүп калса бул башка иш. Бирок тирүүлөй туруп ал ажырашып кеткен, анын өзүнүн үй бүлөсү бар, тигинин үй бүлөсү бала үчүн психологиялык жактан да өтө кыйын оор болот экен да. Анан андай балдар мындай келечекте бир өзүнүн ой пикирин айта алган, тайманбаган, коркпогон, курч адам чыгышы өтө кыйын болуп калат экен да. Ошон үчүн бул мамлекеттин идеологиясында эң биринчи үй бүлө биринчи туруш керек деп, үй бүлөдө биз ажырашууну чечиш керекпиз маселени. Үй бүлөнү бекемдөө жөнүндө ырлар, кинолор, чыгармалар же болбосо ушундай иш-чаралар көбүрөөк болсо, биз мындан канча бир жыл мурун үлгүлүү үй бүлө деген долбоор тартканбыз ошол максатта. Үй бүлөлөр бекем болсун, үй бүлө курч болсун депчи. Анан азыр ошол баалуулуктар алмашып, азыр ажырашуу деген көп болуп кетти. Ошол себептен ушундай сыяктуу темалар бизде Кыргызстанда биринен арты бири чыгып атат. Анан ошол маданият министрлиги, өкмөт ушундай нерселерге көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк шарт түзүп берсе, анан баарыбыз бирге иштесек жакшы болот эле деген ойда. Эми менин ушул пикирлешүүмө, подкастыма келген коноктордун көбүнөн айрыкча аксакал курактагы, жашамал курактагы адамдан эми бир кеңеш айтып коюңуз мына көрүүчүлөргө дейм да. Анан кеңеш айт десе эле сөзсүз эле ошол карыя болуш керек, аксакал болуш керек эмес. Ар бир келген коноктун өзүнө жараша тажрыйбасы, жашоо тажрыйбасы, кесиптик тажрыйбасы, өйдө ылдыйды көргөн тажрыйбасы болот да. Анан ошону эске алганда эми сиздин дагы мындай биздин көрүүчүлөргө эми бул подкаст дагы мындай пайдалуу болуш керек да. Биз экөөбүз бул мынтиптир деп ушак айтышып аткан жокпуз. Биз ушул биздин маектен бир коомго пайда болсун. Келген каарманым өзүнүн ушул айткандарын жыйынтыктап мындай коомго бир пайдалуу нерсе айтсын, кеңеш айтсын деп суроо берчү болсом, кандай кеңеш айтат элеңиз? Мисалы үчүн кайсыл факторлорду көбүрөөк айтып, анан ошон үчүн ошондой болбош үчүн мындай кылса жакшы болот эле деген сыяктуу кандай кеңеш айтат элеңиз жыйынтыктоо иретинде? Жеке өзүбүздүн тажрыйбабызда мен өзүм түшкөн нерселердин бири бул адамдын жашоосундагы болуп жаткан ар бир окуя өзүнө эле гана тиешелүү экен да, өзүнүн кылган амалына тиешелүү болот экен. Биздин жашообузда жакшылык көп болуп атса дагы буга биздин кылып аткан себептерибиз бар экен. Жашоодо кыйынчылык болуп атса дагы буга биздин кылып аткан себептерибиз болот экен да. Анан баардык учурда күнөөкөр өзүбүз эле болот экенбиз. Жакшылыктын дагы, жамандыктын дагы. Анан эң негизгиси эми баягы себептер, амалдары бар дегенде, жеке мен өзүмдүн оюмда ошо айтат элем көбүрөөк жаштарга, ата эненин батасын алгыла деп. Анткени бул жашоодо биз көп ийгиликке жеткенде өзүм кыйраттым, минттим деп ойлойбуз, бирок көп учурда ошо ата эне деген, ата энеден бөлөк адам ата энечелик баласына чын жүрөктөн бата бербейт экен эч кимчи. Ошондуктан ата эненин батасын алып калуу, аларды кубандырып калуу, алардын ыраазычылыгын таап калуу бул жашоодо көп ийгиликтерге алып келе турган жолдордун бири экен. Ошон үчүн ата энеңиздер тирүү болсо барктап, баалап, ошолордун батасын алып, аларды ыраазы кылып калыңыздар. Анан ар бир учурда, ар бир иште мен өзүмдө кетип жатат деген күнөө тура эмес чечимдер менден болуп жатат деген да ойду өзүбүзгө салыш керек экенбиз. То есть талаш тартышка келгенде ар бир адам бири-бирин күнөөлөгөн үчүн талаш тартыш көп болот экен. Анан ар бир адам өзүн күнөөлөсө, менден кетти деген ой пикир болсо, анда талаш тартыш деле болбойт экен да. Ошол Кудайга жакын болуш керек. Эң негизги ошого чакырат элек. Адамдын жүрөгүндө Кудай болсо, жанагындай бул жакшы, бул жаман деген нерселердин баарын Кудай таала жүрөккө салып коет экен. Сураналы, жакшы тилек жарым ырыс дегенде, Кудайдан көбүрөөк суранып, көбүрөөк сыйынып, көбүрөөк дуба кылсак, ошол нерселердин баары ишке ашат экен. Кыялдар орундалат деген чындап эле экен. Биз ушул жанагы кайыптан болот деген нерсеге дагы өзүбүз аябай жакшы бекем ишендик. Себеби дегенде жанагы барып дүкөндө карыз жаап койгон учурда мына кечөөнү эле бир кыскача бир окуя айтып коеюнчу. Эске чыгып кетти, кечиресиз. Ошо ылдый жакта мусорный полигонго, таштаган жерге барып, ал жакта алтын казык деген бир айыл бар экен. Анан биз карыздарды жаап жүрөбүз да. Анан ошол жака барып карызы бар бир адам жаап коелу десек, анан
ошол жакта бир эже бар экен, Махабат деген эже. Ал бүт аярлуу катмар менен жакшы иштеп экен да, анан кийим кандай акыбалда, кийим эмне кылат, бүт баарын жакшы билет экен, тизмеси бар экен. Ошол Махабат эжекебиз айтып калды, ушундай бир үй бүлө бар, карыз албайт деди да. Өтө адал эмгек кылат, бирок алардын өзлөрүнүн жеке принциптери бар. Ачка болсок да ачка болобу, бирок карыз албай жашайлы деген түшүнүк бар экен да. Анткени канчалык кайып сурап же карыз сурап ушинткен сайын ошол тармак эшик ачыла берет экен. Карызың көбөйө берет экен, карызды көп алган сайынчы. Анан ошол үй бүлөдө ушундай принцип бар, такыр карыз албайт, ачка калса да бир адал эмгек кылат. Мeenечил 4 баласы бар. Бир аябай оор акыбалда жашаган үй бүлө деди да. Ошол мусорный полигондун таштаган жерге завод салынбады, ошонун түбүнө жашайт экен. Аябай жыттуу жер экен да. Анан ошол эжеге айтып калды. Анан биз карызын жабылса карыз жок болуп калды. Бирок ачка отурушат деп айтып калды. Анан биз жанагы карыз жап деген байкеден 15 000 сомго продукт алып алып, анан ушул кишиге умраны береличи, татыктуу экен деп аябай мактагандан анан барып жолуксак, чындап эле аты сабыр экен. Жашоодо көп нерсе сабыр кылып келген, чыдамкай, меречил киши экен да. Анан ошол умраны белек кылып бердик. Анан биз деле ошол кишиге алып барып беребиз, ошол кишинин карызын жабабыз деген ойдо жок эле, капыстан барып калдык. Бирөө себеп кылып эле ошол жака буруп койду. Анан ошол умраны берип, бизде бир эле умра берген шарт болчу. Анан аялы турду жанында, көзү жалтырап, аябай күйөөсү үчүн кубанды. Анан биз кеткенден кийин тиги эжекеге, Махабат эжеке чалып айтыптыр. Күйөөм үчүн көптөн бери жакшылыкты дуа кылып жүрдүм эле. Ушу күйөөм кыйналып жүрөт, биздин үй бүлөбүздү багабыз деп канча мээнет кылды, кээ жерде окшошпай кылып атат. Бирок ушул күйөөмө ушул умра насип болгону аябай кубандым деп ыйлап чалып ыраазычылык айттыр бирге жаныбызда эжекегечи. Анан биз да угуп аябай бергибиз келди, бирок шартыбыз болгон жок. Анан интернетке чыкты видео. Чыккандан кийин 70 жаштагы Саламат деген апа бар экен, Кара Колжадан экен. Ошол апа көрүп видеону, анан жанында турган келинди байкап, аябай даанышман апа экен. Аябай мыкты аял экен, мыкты келин экен. Мындай күйөөсүн сыйлаган, үй бүлөдө бекем үйдүн очогу болгон келиндер чанда кездешет. Ушул келинге менин атыман умра болсун деп туруп, акчасын которуп үйдө дагы. Анан аябай сүйүндүк биз. Анан умраны алып барып, анан тигилерге барып сюрприз кылабыз деп атабыз да. Анан жөн эле кечээ күнү тартып кеттик эле, бир жери окшошпай калып, кайра тартып алалычы деп бардык. Анан барсак отурду, анан отурганда эле ушундай айттык. Кудай таалам сизди күйөөңүздү сыйлап, ушундай урмат кылып, күйөөңүзгө кылган дуаңыз үчүн сиз Кудай сүйгөн инсандардан экенсиз, үй бүлө экенсиздер. Сизге дагы белек кылып берсек аябай чын жүрөктөн ыраазы болуп ыйлады. Анан ошол үй бүлөгө барып берип калганыбыз бул эбиттен себеп болуп атат да. Анан Аллах Таала кайыптан мен жанагы үй бүлөнүн позициясында ойлонуп атам да. Кыйналып жатышса, мен жумуштан кичине кыйынчылыктар болуп атса, анан ачка отурса, карыз албаса, ушинтип бирок Кудайдан ушундай бир туура адал эмгек кылган үй бүлө экен. Бир күнү келип эле бирөөлөр келип продукт алып келип анан бир күйөөсүнө умра берип салды. Умрага барам деген деле ой жок болчу. Барам деген ой жок болгон эмеси ага акча чогултуп, канча деген мээрет топтош керек, канча кыйын эме, жетиш кыйын деп ойлоп атса керек да, бирок келип эле бирөө умра берип салды. Анан күйөөң үчүн сүйүнүп отурсаң эле бирөө келип сага берип салды. То есть кайыптан келип атты мындайча айтканда. Анан чындап эле Кудай таалам жакшы көргөн инсандарга мындай ырыскынын эшиктерин ар түрдүү ача берет экен. Ырыскы деле эле биз акчалай ырыскыны ойлойбуз, бирок бул үй бүлө, бир тууган ата эне, мамлекеттин тынчтыгы, дененин соолугу, ошонун баардыгы ырыскыга такалат экен. Ошол Кудайга жаккан иш кылсак эле Кудай таалам бизге кайыптан ырыскыны бере берет экен деген ойду айткым келди. Анан ошол биз ар бир иш кылып атканда биз жөн эле акчаны ойлобой, Кудай таалага бир жакшы жага турган иш кылсак, сөзсүз түрдө анын артында жакшылык турат деген ойду айткым келди. Азамат мырза, эми баягы карыз деген тасмаңыз тууралуу айтпадым, бул ислам тематикасындагы фильм тасма депчи. Мени дагы ушу сиздин жан жакаңыздагы ошо иштешкен жолдошторуңуз чакырды, баягы жабык форматта бир көрүңүз депчи. Анан бир шарттардан улам, ден соолукка байланыштуу көрө албай жүрөм. Дагы бир нерсе, мен бир ушундай бир тасманы тартык эле жүрүп бир көрүп коюңузчу дей турган болсо, ушундай менде дагы бир принциптер бар. Мен кайсыдыр бир кишилер ошол фильмди көрсө, көрүп бүтүп анан пикирин айтса мага, ошол маанилүү да. Анан мен бир топ кишиге айттым, ушундай чыгыптыр, барып көргүлөчү деп. Анан ошол эле учурда жана Эдил Байсал эмне деп айтты экен деп сурганым да ошондо. Анан ал киши да өзүнүн жакшы бир позитивдүү ойлорун айтыптыр. Дагы 3-4 кишини айттым эле, ушундай карыз деген тасма чыгыптыр, барып көрүп койгулачы депчи. Буюрса тасмалар кинотеатрлар коюлуп баштаптыр, уруксат берилген тасма экен. Анан өзүм да буюрса тигил адамдардын пикирин угуп,
Анан өзүм дагы мындай атай барып көрөм деген оюм бар. Анан көрүүчүлөргө дагы мындай айтып койсоңуз, кайсы жерлерде коюлуп атат кинотеатрларда, борбордо элеби же региондорго дагы коюлабы ушул боюнча? Кыргызстандын бардык бурчунда кайсылерде кинотеатр болсо ошол жака бергенге аракет кылдык. Баарында эле болуп атат. Азыркы учурда 7 областынан көрсө болот. Андан тышкары чет элде жүргөн биздин мекендештерибиз бар. Мисалы Америкада, Чикагода кинотеатр, кыргыз кинотеатры ачылган, алар көрсө болот. Москвада кинотеатрлар бар, ал жактан көрсө болот. Анан негизи эле ушул кинодон бир жакшы сезимдер менен келесиздер. Ал жакта күлүп дагы, маанайды ачып дагы, анан ойго түшүп дагы бир жакшы эмоцияларды аласыз деген ойдобуз, ниеттебиз. Анан ушул кинобузга дагы бир кичинекей жакшы акция кылып койгонбуз. Биз баягы 10-чу кинобуз болгон үчүн эмне кылсак, баягы көрүүчүлөрүбүзгө чын жүрөктөн ыраазыбыз да. Анткени дайым көрүүчүлөр келип колдоп, сын пикирлер жазганда, ошо сын пикир менен биз анан оңолуп түстөлүп, алар бул жагы мындай кемтик бар экен десе, ошол кемтигин кийинки фильмде жок кылганга аракет кылып ушинтип өсүп келе жатабыз. Анан бата дагы берип атышат да. Анан ушул көрүүчүлөргө бир кантип бир ачылык айтып койсок деп ой келип, анан ушул 10-чу кинобуз экен, 10 умра белек кылалы деп, анан бизге Билим Майнаев деген досубуз бар, ал 5 умра берген, лидер умра деп. Анан Сажда деген бренд бар, ошо кинода дагы ошо кийимин кийгенбиз. Анвар байке ал дагы 5 умра белек кылды. Анан ошо 10 умраны биз көрүүчүлөргө белек кылалы деп атсак, бирөөсүн жанагынтип Сабыр агабызга тапшырдык. Анан бирөөсүн ошо жабык көргөзүүдө жеке өзүбүздүн карыбыздан кутулуп коелу деп бир Жумагул деген агабыз, тарыхчы агабыз, кыргыз ажылар деп китеп жазган экен. Ошо агабыздын мээнетине деп, элдин атынан деп 1 умраны ал жака бердик. Анан калганы болсо ошо 5 умраны биздин көрүүчүлөргө берип атабыз. Эмне кылып дегенде, ошо элди адамдар келип, киного келип, билет алып, ошону сүрөткө тартып, анан киного кирип, ал жактан жаккан сценасын видеого тартып, таасирлери менен бөлүшүп, пикирин жазып, анан ошо карыз кино деп хэштег калтырып койсо, анан ошо менен биз компьютерге салып эле, компьютер тандап берет. Буйруганына, насип болгонуна ошол умраны белек кылып атабыз да. Анан ошол акцияга да катышып келип кино көрбөстөн кошумча ошол умрага да балким сапар утуп калышыңыздар мүмкүн. Ошо катышып калыңыздар деп айтабыз. Анан эң негизгиси баягы ата эне үй бүлө менен, бала чака менен келип көрүп, уялбай турган кино да. Чоң ата, чоң апалар менен кээде телевизордон кино көрүп аткан ата эне турса уялып кала турган учурлар болот го. Көп учурлар болду кыргыз киносунда. Бирөөлөр апасын алып келип, атасын алып келип, анан кинонун ортосунан чыгып кеткен учурлар көп эле болот экен, уялганданчы. Анан биздин кинода андай болбойт. Келип ата эне, чоң ата, чоң апаларыбыз менен да келип көрсөңүздөр, баары үй бүлө отуруп көрүп таасир ала турган кино да буюрса. Азамат мырза, анда чоң рахмат. Ушул өзүңүз ушу чыгармачыл адамсыз, кино жаатында иштеп атасыз. Ишиңизге ийгилик. Анан ошо өзүңүз айткандай, биз бул жашоого эмнеге келдик, эмне биздин миссиябыз кандай, коомго кандай пайда келтиришибиз керек деп ошол кино аркылуу коомдун ыйманына, коомдун адеп аклагына өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Көрүүчүлөр бар болуңуздар. Сизге рахмат чакырганыңызга. Сиздин да подкаст өнүгүп өсө берсин. Жана айткандай эле 7 миллион калк болсо 10 миллион көрүү боло тургандай деңгээлге жетиңиздер. Айтканыңыз берсин, аракет кылабыз. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.